Кыйшык экен бүтүл э? Ламбадагы бул жолдор э? Базардын пайнабы биздин эмеде агат да эмнеде. Базардын пайнабы биздин көчөдө агат. Жанжалчы тротуар. Тротуар 1,5 метр бар эле, булар ушага кирип кетти. Биз Мураталиев Төлөгөн көчөсүнө турабыз, мурун вокзальный көчөсү болчу. Муну бултурда снос жолду кеңейтебиз деп бизге убакыт берген, снос болуп. 3 күнгө бузуп, каяр кылгыла биз асфальтты тезирээк бүтүрүшүбүз керек деп. Бирок 3 күн эмес, мына бүгүнкү чейин уже 1 жыл болду. Бүгүнкү чейин бүткөн жок, 1 жыл болду. Ошого биздин көйгөйүбүз мына лотокту турлап коюп берсин. Кылса адилеттүүлүк менен кылып берсин баардыгы. Былтырда суу ичпедиңер ошондо? 3 күн срок берген да бизге. Мына молжага тиреште, молжага тартып. Сапаты жок лотоктор турбай. Аны полный трещина кеткен. Берсең аны мында көргөзүп коеюн. Өзү текшерүүдөн өткөзүлгөн күмандыкты алыш керек да. Бул көп эле ушундай, столбалар да ушундай. Машина сүзсө сынып калат. Бул жака кайрылып кетип Бул жака кайрылса мен дагы кайрыла берген да. Трансформаторларды курчап коюш керек керегин. Эмне аппарат менен аппадыбы экен, Бул жолду сентябрдын 15-тен бүтөт деген өз пайда. Укмуштан атпа. Экологияга келип текшергенбиз бу жерде. Мына экен да турбасы. Аз жыты кайрадан келип атат. Мындай болбойт да. Муну жабыш. Элдер жыйналып кече өйгө барды да. Эл менен чогулушуп мэрияга барды да. Мэрияда туруп чалып кылсаң, алар биринчи июнга бүтүп беребиз. Мына бүгүн лоток ташып баштадык деп, азыр лоток ташып атат да. Ал жерге жолду кеңейтип салса болот экен. Яндексте кетип болчу. Анан ушактан кетип кете алат. Машина мененби? Булар эмне ушинтип жатат? Кассалары жок кантип билбейсиң. Жук эле сетка мактын арматураны тартышып берет. Бул лотоктор элдин акчасына келген? Ал элдин акчасы да. Бекер келген эмес да. Ушинтип элдин акчасы ар жерде жатат. Салык төлөйбүз да. Салык төлөгөндө ушинтип ар жерде жатат да салыктарыбыз. Мамлекеттик бюджет ошол көбүнчө салыктан чогулат да. Анан ал ушул райондордон, айылдардан чогулуп барып, анан республикалык бюджетке барат. Анан кайра бул жакка акча бөлүнөт. Бул борго ылайык. Анан ошентип чачылып жатса. Ассаламу алейкум туугандар. Азыр курулуш департаментине келдик. Айтмамат Улуу Арстанбек, курулуш департаментинин башчысы. Туурабы? Азыр колбор боюнча таанышабыз, бир сыра. Жолдун эки чекесинде 05 обочина бар. 05ке машина батабы ошондо обочинага? 2 километр алышты. 3 километр алган булар. Ошол жан жол менен, тротуар менен, асфальт, обочинасы менен 3 километр алынган. 3 километр алынган. Жалпы долбоор, э? Жалпы. Канча сомго? 100 миллион тегерегинде баланган да. 100 миллион сомго? Мында 50. Мураталиевке, да? Мында 50. Мондо болсо бул деле 10, а? Бул деле 10. 70 болду, дагы 30 миллион кайякта ошондо. 11 апрель 2026 Базар Коргон шаары Мураталиев Төлөгөн көчөсүнө келдик азыр арыз менен. Лотоктор тура эмес коюп атат деп айтышты. Арыктар башталыптыр. Буба, мынол Мураталиев көчө, вокзальный көчөнүн категориясы, жолдун ширинасы канча? Вокзальный кайсы окат эле? Базар Коргон шаарында вокзальный Мураталиев көчөчү аты коюлду. Азыр лотоктор түшүп атат го бул жака. Жазгыбы? Ал 12 метр. Жол 6 метр. Атайсы 6 метр, э? Хорошо, болду. Бул бирок шаарга кирет да, туурабы? Шаарга кирет, Хорошо, азыр бул жерде арыз түштү. Ошол боюнча келдим азыр. Арыз түштү да азыр бул жакта лотокторду туура эмес жасап атат депчи, ошол боюнча келдим. Хорошо. Лотокторду ким жасап атат? Мэрия берген да? Чыгылгандар да бар экен да.
турган ол жерде 2 машина өтө турган болсо, машина кое турганда жай керек да. Азыр эми жолдун ортосунда 6 метр деп айтады архитектор. Бирок шаарга карайт да. Жылдан жылга элдин саны өсөт. Ким билет, мына үйлөр сатылып, кийин бул жерлер көп кабаттуу үйлөргө айланып кетет да. Анан үйдөн чыкса эле шу этип машина өтө турган болуп калат. Арканды узун таштап, негизи архитектурадагы госрегистрдагы ушуларды эске алып, мындай жолду жакшы эле стандартка ылайык калтырыш керек болчу деп ойлойм да. Мына кийин ушул акыбал болот. Мына ушул арыктын боюна коет. Бир тараптан машина өтөт. Ал жерден жаш бала чуркай чыга калса, кырсык болуп кетиши мүмкүн да. Машина койгонго сөзсүз обочина жасалыш керек болчу. Ушундай. Архитектурада негизги нормалар ушундай болуш керек. Анан жашоочулар дагы ушул нерсени ойлонуп жатса болмок. Муну дагы кезинде шаар эмес болуп турганда берип коюшканда архитекторлор менен кеңешип бериш керек да, өзү жанагы айыл өкмөт жерди бөлүп атканда 9 метр, 10 метр ушинтип эле бере беришкен да. Бир эле бул жерден эмес, бүт эле Кыргызстанда ушундай. Кандай кылып ушу участокторду бөлүп берсек туура болот деген эмеде бериш керек эле. Азыр так. Лотоктор келип турсун. Assalomu alaykum. Ар жакка туруп турайын. Так. Ал бул жерде жергиликтүү тургундар чогулуп тур. Полный жакында таштайчу столбалардан же. Assalomu alaykum. Alaykum. Кандайсыңар? Жакшы. Кандайсыңар? Салам, кандайсыңар? Assalomu alaykum. Кандайсыңар? Assalomu alaykum. Жакшысыңар? Жакшы. Кандайсыңар? Жакшы. Жакшы. Аптыңар. Так. Кыйшык экен бүт эле. Ламбадагы бул жолдор, Бул жагы временный арык кылып бер. Мен буну башка кылыш керек. Негизи лоток болуш керек эле. Өткөндө алиги базардын пайнабы биздин эмеде агат да мынерде. Базардын пайнабы биздин көчөдө агат. О биринчи үй бар, экинчи үй эме болгон али. Сууга толгон. Суу баскандан кийин анан ошо маалда келип туруп муну казышып койду жалгандан. Өзү арыбыз 1 жылда эми казылды. 1. Могу дарак-бурактарды грант менен эптеп сактап турдук, калганы кургап бүттү. Эми могу жолду эми специалисттер кылып атат, ким кылып атат билбейм. Эми кыйшык-мыйшык туура келгенин казып туруп, лотогун коюп келип атат. Эми асфальт кандай болот? Асфальттан ушундай болот экен да. Азыл деген лоток коюп атышабы? Лоток коюп атышабы? Лоток коюп келип атат. Кыйшык коюп келет абы? Көрүп келбейли ошону? Жүргүлө. Ооба. Микрофон берип тургула. Сүйлөй тургандар. Столбалардан жарым метр качырып кылган да. Ардыгыча. Анан нерде неме деген да? 1,5 метр столбадан качырып бардыгар үй новостройду кыла бергиле деген да мынерден. Азыр эми 2 метр качырып кылгондорго булар кирип кетет да уруп эле. Тепеги ичмат келбейт атып жерде. Ал новострой кылгандарга мо бирөө эмнеге ата кеңирээк кылып билегем дегендер может месте койгондур. Ушул жака кирип кетет. Жанжалчы тротуар. Тротуар 1,5 метр бар эле, булар ушака кирип кетет да полунда кыйшыйтырыпчы. Тротуар жок болуп кетти. О, столбадан бияга 1,5 метр тротуарда пол новострой болгон мо тегиз түшкөн үйлөр. Обочиначы машина токтой турган жер. Машина токтой турган киши кеңирээк кылса ушака кирип кетет да полунда кыйшыйтырып булар лотоктордо. Тегиз алып кетпейт. Ылдыйга чыгып келеличи. Өзү столбалар чыгыш керек эле, анан кылабыз. Микрофон кимде ошо сүйлөй тургандар, айта бергиле. Бияк. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич. Мына биз Нурталиев Төлөгөн көчөсүнө турабыз, мурун вокзальный көчөсү болчу. Муну былтыры мэрия тараптан адамдар келип, аким бардыгы келип, ушул жол эки тарап снос болгон. Бирок бул жолдор 86-жылдары берилген да баягындай участка болуп. Бүт эле 20-га 48 сотиктен берилген. Бирок снос жолду кеңейтебиз деп бизге убакыт берген, снос болуп. 3 күн дегенби? 3 күнгө бузуп таяр кылгыла биз асфальтты тезирээк бүтүрүшүбүз керек деп. Бирок
3 gün emas mına бүгүнкү күнгө чейин уже 1 жыл болуп атат. Но баары мына мисалы мен кам болот. Жерге 1 миллиондай акча каражат кеткен. Бирок ошол аким мэрия тараптан келип бузгула деди, буздук. Макул жерибиз, жолубуз кеңейсин деп. Бирок мына бүгүнкү күнгө чейин жол бүткөн жок. Мына азыр мына көрсөңүз, лотоктор коюлуп атат уже мына башталды. Бирок мына лоток түз эмес, кыйшык эптеп алып келип атат. Biz ошого наразыбыз. Азыр бул кайсы фирма кылып атат билбейбиз точно. Фирманын деле атын айтпай атат. Суу тазасы өткөнбү? Таза суу келген. Кайсы жерден өткөн? Ушул шейден тайынан өткөндө эми азыр биз Колодецтер барбы? бар калат. Таза суу мындан өтүп, ар бир алып кетип кеткен да, Аха. Nereden ötüyorsun таза суу? Бирок ошол мурунку мэрлерге биз кайрылсак, ал мэрлер уже кетти. Башка мэр келип атат, башка аким келип атат. Алар ошол баштаганда видеого түшүп ошо неме соц тармактарда айтышкан, мыйзамсыз чыгып кеткен үйлөрдү бузуп, биз мына бузуп мына асфальт салып атабыз деп бизге убада берген, бирок эч кандай мыйзамсыз бу жерде үйлөр чыккан эмес. Биз өзүбүздүн ыраазылык үчүн мына бар жогубуз менен ошо жашаган тургундар өздөрү полный кирип, асфальт чоңойсун, кеңейсин, элге бир неме болсун деп туруп биз дагы бузуп бергенбиз ийнеге. Бүгүнкү чейин бүткөн жок, 1 жыл болду. Ошого биздин көйгөйүбүз мына лотокту турлап коюп берсин. Кылса адилеттүүлүк менен кылып берсин бар жогу мына. Азыр бүт кыйшык келип атат. Ошону азыр бар көрүп койсоңуз сиз дагы бар. Эмечи? Мисалга мына жерде 2 автоунаа турат дейли. Мисалга мына автоунаа турат. Анан бул жакта дагы автоунаа өтөт да. Негизи обочина болуш керек да, автоунаа токтотконгоч 2 машина кенен өтүш керек да. Мисалга бирөө асфальт бүткөндө дагы автоунаа баары мына жолдун боюнда тура берет. Аны элестет келе, бул жагына машина өтөт, бирок 2 машина мындай тоскоолдуксуз өтүш керек болчу да. Азыр могул жерден жаш бала чыга калса, бул жактан асфальт болгондо катып жүрөт да машина. Уруп кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн сөзсүз мындай 2 машина батыш керек, плюс кошумча автоунаа койгонго жай болуш керек да. Анан кийин лоток кетип, анан тротуар кетиш керек да, жан жол. Бул минимальный эме да, допустимый. Ушундай көрсөтүлгөнбү? 4 машина болот дегенде жерге 4 полоса болот дегенби? жок. Жолдун ортосунан канча метр деп айткан? Сону айтышканда бизге машина келип айтканда анан жол чоңойтобуз деп. Мен азыр сурадым да, жолдун ортосунда 6 метр деп айтты да бул жер. Ооба, бирок ага жетпейт азыр өзү общий койсоң азыр 6 метр чыгат. Азыр кадамдап көрбөйсүңөр ортосунан канча метр чыгат экен? Атап койсоң азыр Жолдун ортосунан. Жол ортосунан 3 метр. Көргүлөчү. 3 metrden 6 metre mi? Yarım metre обучение. Yarım metre. Bir metre latukka. Bundan keyin gazonun sonu. Мен аны ыргытып койсоңор анан кошуп коем анда. Хорошо. Bunu siz yerге. атап бүтөт энеме. Анда ылдыйга түшүп көрөлү. Вактар кулгап бүттүм. Былтыр да суу ичпедиңер ошондо. 3 күн срок берген да бизге негизи. Былтыр, э? Ооба, былтыр. 2025 3 күн. Кайсыл мэрдин ичинде? Мэр ким эле? Ошо маалда болуш деген экен. Анан ошо 3 күндүн ичинде бузгула биз уже баштадык дедим да, 1 жыл болду. Эч кандай жылыш жок. Ушундай да. Кайсыл фирма жасады буну? Фирманын атын айтпайт эле. Кайсы фирма подрядчик жасады? Айтпайт. Билбейт, эч ким айтпайт. Билесиң. Салам алейкум. Кайсыл фирма жасады? Кайсыл фирма? Салам алейкум. Кайсыл фирма кылып атат муну? Силер жөн ишчисиңерби? Азыр курулуш департаментинен аны билебиз. Былтыркы сноустар баары эле кылган турбайбы, э? Бузуп турду, э? Ол 3 күндө бергиле. 3 күн срок бергенде бизге 3 күндө бузуп бергенден кийин мына ушак балдар чейин турат. Эми мол жерден бир өлчөп көрбөйсүңөр, жолдун ортосунан канча метр чыгат экен? Бир кадамдап көргүлө да. Ошо оң жагынан, сол жагынан өлчөп көргүлөчү. Бирөөң бул жакка кеткиле да, көрөлү.
Ортасынан, жо, ортасынан 1, 2, 3, 4. Нар жаққа қанша шығады екен? Ортасынан бір қадамын тап көрген да. Бұл лоток, бұл қазған жөне қазған, нараққа шығады. О жерден, ортасынан. Болды. Башта. 1, 2, 3, дальше тағы 3 метр. Жылшы? 3 метр жылсаң? 1, 2. Ошол забордың түбі екен да? Забор. Мынау құдық шығып кеткен екен да? Енді бізге не қызықты болды тұма? Микрофон кімді? Бұны жолымыз теп-тегіс тұрады да, misal үшін. Бұл шекедегі үйлерді ішіне парковкасымен үйлерді қачырып құрышқан. Қачырып құрышын ұшыл жаққа арықты кіргізіп жүрші да, мына Мынау қишіп тұрады да? Біздің жолымыз мына қишық емес қазір. Бұл градусқа чейін қишық жеріміз жоқ қазір. Шуларды толы жақшы қарап бермесе, ертең ушундай болуп калса эмнеге силер зарайын айтпадыңар дейт. Ушундай зарайга Ал жақ қишіп болып тұрады. Бұл кичине тура келбейт атат. Азыр лоток екі жағын теңшеу бір жағына? жағына лоток, Екі жағына тротуар. екі жағына тротуар дегенде машиндачы. Азыр эми жол кичине. Мынау үй не ішіп кеткен? Жоқ, бұл кирген. Кірген бе? Киріп, зу. Перестройка кірген бұлар. Бұл азыр ортасынан 6 метр шығады, жетішпай ба? Бұл жерге барып, мұнай шығып кеткен, ол айтқан. Бұл жағы ламбада екен. Бұл эми жол өмір бойы қалаттай, ким білет, белгісіз. Бара-бара, егерде көп қабат үйлер шықса, мүмкін үйлер сатып, многоэтажка болса, үйден шыққанда эле машина өтө тұрған болбош керек та. Асфальт болгондо да монда адамдар катты жүрөт, жай жүрбөйт да. Шоқтан қаттайды. Маршрутка hem шоқтан қаттайды. Амасыма білуеміз. Штраф видеокамераларды, лежачий полицейскилерди көбөйтүш керек экен да. Бизде катты жүрүшөт. Аз бул жагын баштай элек экен, Асфальтты качан баштайбыз дейт? Лысында, ушу айдын лысында прокуратурага барып, ошол жерден бизге сурап берди дейт. Бул дегенде бир жыл да, уже бир жыл убакыт чогулуп кетип атат. Бизге 3 күндө сентябрдын 1-инден уже биз асфальт кылып чыгып кетебиз деген да булар. Сурап алган машиналарчы. 1 күндө үйлөрдү бузуп берди. 32 үй новострой кылды. 32 үй. Эч ким келип, "Муну сен үйүңө кирип кеттиң, анан сен эме кылдың" деген бир жардам болбоду, эч кимге колдогон. Элге келип айтты. 3 күндө үйлөрдү бузуп берсеңер, сентябрдын 1-инден деп 2025-жылдын сентябрдын 1-инден асфальт курабыз дешкен да. Анан бу жерде элдер бардыгы актив болуп, 3 күндө полный 32 үй новострой кылып бузуп берди. Элдер болуп кайрылап берсек, ушак алып, 3 күнгө чейин ушундай турабыз dedi. Былтыр кышта чакышты куйду. Мисалы үчүн бардыгында ал жетишкен эмебизде телефонду карасам жамыр көрсөтүп атат азыр. Кудай айткан болот го. Ошо жамырды карап отуруп кара чакыш куюп беришкен ошол жерге. Кышы менен от үйүбүзгө чейин кара чакыш кирип кетти. Анда эми индебедик, эч кимге жалып кылбадык, эми пешен экен деп коюп эме кылдык. Эми бияга эми черешур болуп кетти эми. Бияга сабырыбыз калбай калды. Мындай бул тегиздик үмөт берсеңер эми тегиз эмес да бул жолу градуска биздин жерлерибиз жолу. Столбалар жылдырабыз дешкенби? Столбалар жылдырабыз деген. Столбалар жылдырабыз деген. Айдап жақтан бір қапты. Ол жақтан столбанын içine кирип кетишкен. Ол жақтан Олардын туштан экен. Бул жерге не труба коюп экен? Труба коюлат. Бар беле? Алып салышкан. Onun trust biz o plan boyunca ошо карта боюнча кылып атабыз деп атат onu бирок. Ошо подрядчик ошо. Кайсы билеткен да фирма, кайсы фирма кылып аткан. Азыр билбейм дедилер. Ошону сүйлөтүш керек. Ошону сүйлөп атат ошо жерден. Болду, азыр мен мэриянын өзүнөн эле билем азыр. Хорошо. Ылдыйдан азыр койгондор барбы? Лотокторду. Бар, ал жерге коюп кийген бар. Көрүп койгула. Койгон лотоктору элге так пайдасы жок болду. Лотокту көтөрүп, жерден көтөрүп коюш керек болду. Эл колдош керек болду. Буларга айтсак, булар сценарий болду. Сценарий болгондо бизде Москвадагы айректимде жамыр жабайт да бизде. Эл колдош керек да, жөндөн суакка эмне кереги бар. Ошондо мен кайрылып айткам, енді жұмысшыларга колдар сен лотокту көтөрүп, эл колдун отурганын коюп бергиле. Ар үйдүн тушуна үй огороддор бар да бул жерде? Огороддор бар да, жок, кургап калды. 1 жылдан бери мына градта эме болчу.
Анда жанагындай ар бир үйдүн тышына лоток эме дамба коюп коюш керек экен да. Лоток коюп алса ғой, эл эптеп чыгарып алат дечи. Ошо лоток карата скат болуп су кетиш керек болот. Үй жака аткандачы. Андай возможность болбой атат да. Эми мен ататам аппарат менен. Билбейм мен атып. Жөн эле коюп кетет. Аппаратым аткан же мынча тегиз болбосо керек. Көз менен атып коет, аппарат тегизирээк чыгат эле да. Мына эмнеде столбалар да мына. Бул саквот столбалар да мисалы үчүн. ичкерде калып атат. Бул сайдын алдына коюлган столба теп тегиз болуп кеткен. Şu stolbadan 1,5 metre kaçırıp havasını koyun kılı veriyor arabayı degen de. Bardığımda 1,5 metre kaçırıp koyun. Sonra kaçırganlara gayra girip kettiler. Kıytık Бұл эми жана айлык өкмөт мезгилинде берилген да бул жерлер, 86 жылы verilgen yerler de. 86 жылы. 86 жылы verilgen yerler. Мына жерде бузул болгон үй жок, полный бузду. Bardığım bu hepsi buzuldu. Biri жаалып калган жок, бирөө чыгып, бирinde кыйналып тамам деп. Мыналар да бузуп турду. Кенен болгон жакшы. Kenenge biz el dabura verip atay buz verdi, indi verdi, 3 güne terle versek yok da mı şunu açayım. Өзү бир жерде бүттүңгү акчаны бөлдүрүп сразу жасаш керек да. Ошол бизге бардыга bir şart biz ага карапайым кишечен болма, болду силер айтканда болсо жакшы экен бизге өзүрмөгөн деп коюп. 7-8 айдан бери чупаш торду турабыз. Бул киши эсептесең 1 жыл болду. Канча каражат бөлүнгөн да билбейсиңер да силер. Эч нерсени айтпайт бизге. Маалымат жок бизге. Мына келет, иштейт, 2 күн иштейт, 3 күн эс алышат, болду. Ушу бойдон жок болду. Misal üçün onu kalып atkanda ballara gelip aytып, ballar motorlar iş ketip kaldı. Напойт Bizge toskoluk vermeyin dedi. Хорошо, toskoluk vermeyin desem bilgende koy ketip kaldı. Бул жагы мультфильмке да? Buna Эрлаштырбай бул жагы. jagı Ооба. bu telefonu bilgen, je үйгө su çıkpayt, je bu motordan ne boyu adam resmen şuraya kaldı. Жана Жебирки жер чукур, мына, ана жерлер чукур. Ана жер бийик. Вообще чукур. мынаны кара. Buna motorun arasında хотя бы резинка koyuluş gerek, tavuklar boyunca sebep koyuluş gerek болады. Bundan su aksan. Стыковкаларга цемент куюлат да. Бул жак не экен? Ишкана экен да? Эшик жасайбы, завод Bunu болгон sınıf boyunca koyup geçti. Ha, Kalan bunlar şu boyunca. Buna moyam tireşine getirip forma bırak. да. Анан карап тургун да. Карап койчу. Buna molcaga tireşine, molcaga kapı bugünü. Сапаты жок лотоктор турбайбы? Аны кара. Полный Кайсыл фирма бул лотокто? Мына жерлер полный трещина кеткен. Берсең аны да көргөзүп коеюн. Муну өзү текшерүүдөн өткөзүлгөн, испытание өткөн фирманыкын алыш керек да. Бул көп эле ушундай, столбалар да ушундай. Машина сүзсө сынып калат. Илгерки столбаларды сүзсө кайрылып, арматуралар кармалып калчу эле. Азыр Molar teşirgen barıdan teşirgen moları. булар да жа илет да, илип туруп анан алып келет ушулар менен. Трещина кеткен, полный трещина. Bunlar hazırdan bunlar olsa. Анан буларды тынбай мындап сулап турбасаң 5-6 күн кристаллизация болбойт. Мына алсаң эле сынып. Мына жагы бийик. Ана жагы уже вообще. Ал жагы ооба. Түшүп кеткен. Андай болуп турат. Ооба. Bir yerde yaşaganda yaşap kala veriyoruz da. Bunu alıp tarap. Нар жагы бийик, ортосу ылдый. Ылдый анан бул жагы бийик. Ama şurada bundan gel desek baştan koyuyoruz da koyup bulundu. Келип туруп коса бул жака кайрылып кетип турат. Bu jaka gayrısa ben daha gayrılı vergen de. Gayrılı gete vergen de şu on jaka. Андай трансформаторларды курчап коюш керек тегерегин. Жылабы? Бул опасный да. Ал жаш балдар ойнойт экен. Андай столбаларды дагы курчап коопсуз жасаш керек, ограждение. Мына мисалга мына жерде обочинанын размери, мисалга 2 машина, 1 машинага 3.75 деп кой. 3.75, 3.77 метр болуш керек да асфальт. Анан обочина дагы 3.75 болуш керек. Анан лоток кетет, столба кетет, тротуар кетет. Керек болсо велодорожка да коюп койсо болмок.
Бирок жерден шыгарды. Эки жактан мына кетип атат, лоток. Анан эки жагында баягы тротуар болот болгондо. Ошон үчүн полный үйдү берип атпайбы. Азыр эми уже наоборот жол карайып кетти да азыр, наоборот. Анда жаракка кетти. Ал заканса бара турган болсо, өлө уже жараксыз болуп калгандар да. Кыз оюшкан эмес да. Мына уже мына жак түшүп кеткен. Вообще эле жол. Бул жер түшүп кетти. Мына жол бийик болуп кетти. Лотоктор. Нарагында лоток бийик болгон. Ягына келсем, лоток түшүп атат. Жол бийик. Муну эмне аппарат менен аппадыбы экен, а? Тез болуп чыкмакты. Лайсер менен. На газ менен уруп койду го. Бизде илгери айыл өкмөттөр токтом чыгаргандачы жолдорду тар кылып бере берген экен да. Архитектура менен нормативтерди мындай согласовать этип анан жасаш керек эле да. Бесхозный болуп калганда. Архитектор деген шаардын, айылдын курулуштардын ээси болуш керек да. Нормативтерди көзөмөлдөш керек. Бул жагы өзү мындай кайра чыгып кеткен. Бул жагы нормально. Ол жер кирип кетти жерге. Мына жер уже түшүп кеткен мына жер. Өз суу жогортон келет турабы? Ооба, жогортон келет. Мына оны жерлер сым. Бирөөйдө бирөө болду. Мына чаң, мына бир жыл болду. Şu чаңды жутуп адамдар үйдө карап. Мурда асфальт беле бул жер. Жок, асфальт эмес эле, мындан жакшы эле да. Мындан тиле жакшы эле мурун. Жана тапталып калган жер болгон да. Ооба. Амналар түртүп, трамбовка кылып жерди. Андан вообще хуже болсундай. Чаң турган болуп калды уже. Чаң полный үйлөргө кирип атат. Онда эми переход коюп беришет экен, үйлөргө кирип. Жок, аны өзүбүз коебуз да. Ортолорду ачып. Эч кандай мына. Негизи ар бир стыковкаларга бетон жок деген коюп бериш керек да. Замазка жок. Бетон коюп бериш керек. Жок дегенде түз коюп бериш керек. Мейлі. Буларды тиешелүү органдар келип текшерип. До конца барсак, мына бул Ташибага барабыз да. До конца отуштар. Ошо жерге чейин. Асфальтты качан баштайбыз деп атышат? Июлда ушундай сөз жүрөт. Өзү башында 3 күн деген. 3 күн үйлөрдү бузууга 3 күн уруксат берип, 3 күн ичинде бузууга биз асфальтты баштайбыз деген. Бул жагы түшүнүктүү. Ошо. Мындай жүрөт машиналар эч секин жүрбөйт. Чаң мына. Ооба. Бул жер чаң келет. Бул жер асфальт болгондо мындан да катты жүрөт. Анан арар жерге жана лежачий полицейскийлердин саны көбөйүш керек. Штраф, видеокамера, безопасный город проектисин азыр аракет кылып атам. Ошол келип калса буюрса, бүт шаардын ичинде дагы камераларды коюп салыш керек. Мына жер бийик мына. Болду. Жерден мына көчөгө кире турган труба коюш керек негизи. Коммуникация зындар кандай болду? Азыр эле мондой жолдун ортосуна трубалар таштап коюш керек да. Келечекте мындай зындар жок болот да. Зындар жок болот, анан жердин түбү менен кетет зындар. Бүт. Шаар болгон менен ошондой да. Мондай салбаңдаган зындар жок болот. Коммуникацияга азыртан трубаларды коюп, колодецтер жана кудуктарды эки тарабынан. Ошол жерден интернет, анан электр линиялар керек болсо, мына канализационный трубаларды эле ошондой өткөзө турган. Бизде мындай биринчи асфальт кылып анан бузушат. Кийин ошол жерде жамаганда дагы трещина келет. Кайра аны бузуп, кайра акча коротуп. Азыр мына латып биз барып мэрияга мына көчөдөгү бир 15-20 шақты эл барып 3-4 күн мурун айткан экен. Мына латовду алып келип атат. Латовдор сапатсыз көрүнгүндө турбайт. Мына азыр сайдын үстүндө бассаңар көрсөтөм. Сайдын үстүндө 2-3 отурат. Полный паспорт алып кеткен. Bizde
архитектормун да кесибим боюнча. Сопротивление материалов деп коет. Ар бир материалды текшерүүдөн өткөзүп, лабораторияда ошол нормативди сактайсың деп, анан курулуш материалдарын чыгарыш керек да негизи. Стол болобу, лоток болобу, бетон болобу, курулуш. Мына уже лоток келди, майын. Лоток келип турушунча. Асфальттан эч кандай багымды жок да. 3 күн деген башында, кийин дагы бир жума дейин. Кийин сакчылар кетти. Сакчы полный үйгө кирди, сакчы. Мына балдар басат экен, кой десең унабайт. Балдар кирип атат, машинамен өзүбүз кирип аттык, жолдорду полный жаап койдук. Машинаны сайдын үстүнө коюп жүрдүк. Үйгө кире албай жүрдүк. Акча бөлүндү деп айтып эле мэрия. Ооба, акча бөлүнгөн. Полный иштеп башташкан да булар башында. Кийин эле сразу токтоп калды да. Чөп болуп калды. Азыр мэриядан барып сурайлы азыр. Ооба, мына жаш чоң аялдар бар. Кара картаң бар. Жөгө чыга албай атат. Мына лотоктон өтө албайт экен да, наркы жактан. Жыгыштан сылбаңар экен да. Ооба. Өзүңөр кылдыңарбы? Ушундай. Жакшы заман бапсал экен. Эмен да эске алып коюш керек да, мына салбаңдаган зымдарчы өз арыктарга трубаларды калтырып кетсеңер, эки жагына кудукча. Муну зымдардын баардыгы кийин келечекте жердин түбүнө кирет да. Өзү мэриянын проектисине, муну архитектуранын проектисине киргизиш керек болчу. Эки жагына кудук болот дагы, анан коммуникациянын трубалары. Кийин киргенде ошол зымдардан эле өткөзүп коет да. Мына стол бар. Стол бар, тапсаңыз. Ооба. Вообще эскирип кеткен да. Эски столбулар. Чириген столбулар жокпу? А булар кандай кирди машинага? Айланып келе атыштыр да? Ну, заземление. Но минуста да ток бар. Адамды кадимкидей урат. Булар негизи жылар. Мына пассансалар киргизебиз дейт. Место бар жылдырганга? Ооба, местасы бар да. Меделин секен да? Ошол эле мына сталба мына ичкерде калып атат, кээ биркиси сырттан чыгып атат, могу арка баргандачы. Мына жерден эми түзүп атсаңар көрүнөт. Ушул жерден ламбада да башчы өлүп тургандайчы. Бизде шагал качан болот экен? Вот ушундан болду. Бул шакалданады да лоток талкалай билбей калдылар. Мына оларды биринчи алабы? Ушулар биринчи алып иш керек эле да, булар лоток Азыр коюп уже атат. лоток коюп атат да булар. Лотоктун ичине түшүп толуп кийин кантип алат? Алып атканда лоток сынат уже. Экскаватор менен эгер алса, аякка жеткизбей эле алып койсо болот жана. Лоток коюп алыш керек эле да. Ал жакка неги коймош керек эле, жегин тышташ керек эле да. Булар таш алып кетиш керек эле. Таш алып кетиш керек эле. Наёшкада коюп атат, наёшка билгендей кылып иштеп кетип атат бу жерде. Бул жерде ар дайым бирөө болуш керек да, аппарат менен атып. Түбүн основасы түз болсо эле, лотокту коюп, оңой эле коюп кетсе болот. Түбүн түздөш керек да. Мына түбү көрүнүп турбайбы? Эч кандай түз эмес. Мына лотокторду көрдүңөр өзүңөр. Трещина кетти уже. Пока бул иштеле элек. Мына жаңы эле коюп турат, э? Ооба да. Мына ошо 3-4 күн мурун аз эле айтып өттү. 3-4 күн мурун эл чогулуп мэрияга барды. Мамлекет заказ кылып аткандан, бюджеттен кетип аткандан сапаттуу кылып лотокторду кылыш керек. Азыр ошону биздин көчөдөгү балдар менен турган турган киши менен сүйлөш керек болот. Ошо помогу. Жол чырактары кандай болду күнү? Күнү мына эми жагышты баштадык бизде. Демек, токту мэрия төлөп атабыз эле? Ооба, айлык Суу кандай чыгат, таза суу? таза суу жакшы. Канализация кайсы жерден өтүп атат? Канализация ушу мына жаңыдан Ооба. Азылдыйга жасап атпайбы канализация? мына ушул жерден деп айтышып атат. Ошонукун азыртан коюп кетиш керек да. Негизи мисалга батыш өлкөлөрүндө адам боюн бийик туннель жасайт. Ошонун ичине бүт коммуникациянын баарын киргизет. Канализация, суу, Мана чоңда жок асып. зымдар, ооба. Булар эми эски замандыкы, бара-бара булардын баарын жердин астына киргизиш керек. Азыр айтып Газ дагы бар, газификация. туба коюп кетиш керек дейт башында деп.
Mına şular iş керек. Ана да баштан долбор кылат да анан баштан казышат да. Bu yerde kırgan öldü adamlar var. Yerde layon işleri oldu koça. Öldüğün adamlar gelse bunda Alaka'da ne iş bilmezdir da. Кызылай жакта газ бар да. Газ да буйрса тартылат. Ага дагы калтырып кетиш керек да. Кадасы таза суунун немелери мынабы? Ящиктер, көрүп коелу. Озуктанбайт экен да. Кышында тоңбойт булар. Кышында жаалат да. Эптеп жаушат. Муну кылдап туруш керек. Диверсия кылып койсо болот оңойдо. Мындай нерселер коопсуз иче турган суулар мындай жабып коопсуз туруш керек да. Так, келгилеме айткыла. Мына Токторбаевга окшош экен шляпасы. Так, ким сүйлөйт? Микрофонду берип кой. Биздин арыбыз эми ушу да. Мына лотокту көрүп атасыңар мына. Айбек. Мына барып мына тарып мына жака кирип кеткен. Ара чыгып кеткен. Анан бул лоток бүткөндөн кийин кандай болот билбейм. Кандай бул чертеж чызып берген. Биз түшүнбөй атабыз. Ошо эле. Анан мына лотоктон силер суу иче албайсыңар деп атат. Өзү биз ушул арык менен суу ичебиз да. Ким айтат иче албайсыңар деп? Бияк айтат. Суу Эмне себептен? Билбейбиз да. Асфальттын суусундай немелеп жүрөт. Асфальттын суу түшөт Огородко келбейт. Эми асфальтка да түшөт, ооба. Таза суу эме, каналдын суусу келбейби? Мен каяктан билем, каналдын суу келет, каяктан келет. Каналдын суусу келет. Булар эми проекттен иштешет да. Арабыз огород. Биз проекттер кандай болсо, ошондой кылып чыгарып беребиз. Биз бирөөнүн интереси, анын кызыкчылыгы, мына үйдүн кызыкчылыгы же бунун үйдүнүн кызыкчылыгы кереги жок. Жа, аны мен сиздин сурооңузду мэрия менен сүйлөшүп алам мен. Ооба. Мэрия менен сүйлөшөт. Ооба. Дагы айта бергиле. Маселе. Анан мына өзү былтыры башталган да, мына бүт мына азыр жол чаңып, тозуп, мына үйлөргө чаң кирип, бизге тез аранын ишин ушу асфальт бүтүш керек. Кыскасы. 1 жыл болуп атат. 1 жыл болду. Немелерде да айтып кеткен. Огородтор кылганбыз да, жем качадан бери мен Огородтор мына Азыр огородторду көрүп койбойлубу? Огородторду, бактары барбы? азыр жашынан калды. Суу кирбейт да. Суу ачпайт мен иш кылып атам дейт. Айтат, буларда да туура, булар суу ачса мен иш кылып атам. Силерге акча бөлүнгөн да? Негизи. Акча бөлүнө элек. Жаныңардан кылтасыңарбы? Тендерби? Биздин өзүбүздүн немелер бар да, үстүбүздөн бар. Тендерби силердики? Обычно булар өз жанынан кылат, анан бюджеттен бөлүп беришет. Кылган ишине. Аны мэрия менен сүйлөшөбүз. Азыр эле убакыт калды, эми бир 5-10 күндөн эле суу ичебиз эми бардыгыбыз. Ооба. Бул жолду сентябрдын 15-тен бүтөт деген да, пайда. Поправляванча ошондой айтылган да. Эми арки 3 күндө бузулат деген да, бул үйлөрдү бузасыңар, болсо өзү келип бузуп кетебиз деген. Элдердин баары хайыл болду, өзүлөр бузуп, дубалын уруп алышты баары. Ургандар турат. Көзөмөлдөчү орган мэрияда. Мэрия буларды камчылаш керек. Булар менен азыр урушкандын толку жок. Биз менен эми азыр бул жолго турган тема. Бул жолду азыр мэрия сүйлөшөбүз. Катты жүргөндөр бар. Ичип алып айтып аткандар бар, артынан гайлар ам кууп жүрөт. Эми бу жерде жаш балдар балдарың экен, бес права айдап жүрөт мен көрүп турам. Чаңытып жүрүшөт. Жаш эле балдар. Азыр 3 баланы токтоттум менчи. Бир машина келди да, саат 10:30, 11:00-лерде. Гай артынан кууп кетти. Буду жол көрүнбөй калды, уже артынан эч нерсе көрүнбөй калды. Гайям таппай калды да баягы машинанычы. Бизден келип сурап атат гайчы, каяка кетти деп. Жака кетти деген. Алдынан чыксак, ал машина бизден төбөлүп кетет да. Ал машинаны Эме телефонду кырып атканда мен мэрияга чалайын. Курулуш департаменти. Жок, ошону койбой жатпайбы? Полицейский неме временный. Временный аны только гайдын. Гайдан биз өзүбүз барып кой турабыз аны. Келгенби? Микрофонду берип койгон да, микрофонду. İnternet nasıl öldürsün? Мен тартып тургум. Жакын келгин жерге. Алло, салам алейкум. Алло. Алло, салам алейкум. Бул мен Айбек Саипов. Алло. Азыр мен эмеге келдим да, курулуш боюнча силер турбайсыңар, башчысы?
Азыр мен Мураталиев көчөсүнө арыз менен келдим. Азыр элдер кайрылышты. Жана лоток боюнча, асфальт боюнча. Акча бөлүндү беле буга? Жок, акча бөлүнөбү. Бөлүнө элекпи? 1-июндан баштап бөлүнөт. 1-июндан баштап бөлүнөт. Азыр подрядчиктер өзүнүн жанынан кылып атабы? Ооба. Канча акча бөлүнүш керек? Долбоор боюнча канча? Бу жерде Мураталиев 1, Мураталиев 2, Ташиева, Перетамбовая деп баарына берген 100 миллион да. 100 миллион? Ооба. Бюджеттен акча бөлүнө элекпи? Ооба. Былтыр айткан экен 3 күндө снос кылсаңар биз баштайбыз деп. Былтыр 1 жыл өттү арадан, анан курулуш болбой атат. Токтоп турат деп айтып атышат да. Жолдор чаң. Şu turalı elder жыйналып кече өйгө барды да. Ел менен чогулушуп мэрияга барды да. Мэрияда туруп чалып кылсак, алар 1-июнга бүтүп беребиз. Мына бүгүн лоток ташып баштадык деп, азыр лоток ташыдык да. Лотоктор эмеден өттү беле? Жанагындай текшерүүлөрдөн лотоктордо сапатсыз болуп атыптыр да. Жаракка кетип сынгандар бар экен. Мурунку койгондор, мурунку кой алып келип таштаганда, эми баягы ортодо үйлөр сумас кылып атканда нары бери жылдырып сындырып коюптур да. Азыркы келаткан 1200 лабораториядан өтүп как положено келет экен. Эмечи, мына лотокторду кыйшып коюп атыштыр. Бирөөсүн өйдө, бирөөсүн ылдый. Мына жыланга окшотупчу. Азыр аны алдым да. Койгон балдар менен сүйлөштүм да бүгүнчү. Эмне дейт? Ошо проектте кандайбыр жерге чыдап туруп, кийин ошо менен тегиздейбиз деди да. Лотокторду коюп алып тегиздейби экен кандай? Жок, лотокту алдына чыдап койду лотоктучу. Биринчи формасын чыгаргандан кийин анан коет экен да. Анан түздөшөбү экен. Ооба. Асфальт иштери качан башталат? Асфальт иштери ошо 1 ай ичинде асфальт басылат да, азыр 1-июнга бүтөбүз деп атат. 1-июнга асфальт иштери. Асфальт. Азыр асфальт завод чыга элек да, завод кое элек асфальт баскангачы. Кайсыл фирма жасап атат муну? Подрядчик. Фирманы атын билбейм да. Минтранс аркылуу кылып атат да. Минтранс аркылуу? Деп жасап атабы? Ооба. Ооба. Мамлекеттик ишкана жасап атабы же жеке ишканабы? Мамлекеттик ишкана деп аркылуу өтөт да бул. Минтранс аркылуу келген да. Минтранс аркылуу келген. Милдеттүү проект жасап бериш. Проектти мен жасап бериш, калганына Минтранс аркылуу өтөт да. Көзөмөлдү ким алат буга долбоорго? Мен кылам. Келип карап кеттиң беле бул жакта? Ошол жерде жашап атам. Элдердин арызы боюнча эмне дей аласың? Арыз боюнча кече 90 чакты адам барып, мэрияда чогулуп, жыйын кылды эле, барып, алдын ала сүйлөп, ошолар менен макулдашып, аралыкта жумушун бүтө турган болуп, макулдук беришти да. Эмечи, жан жол, тротуар, машина койгон обочиналар каралды беле? Бардык нерсе каралган экен. Жерде 14 метр, 6 метр жол, 2 чекесине 1 метрден обочина, зеленый зона, анан тротуар бар, 2 метр. 1 метр обочинага машина батабы? Олда үйлөр сунаш коюп кеткен да, жол болот атпайбы? Жок, шуну атам. 2,5-дан 7 болот атпайбы? Жол 7 болот да? Тротуар канча болот? 1 метр болот. 1 метр. Лотоктукучу? 60 сантиметр болот. Эмечи, лежачий полицейскийлер каралды беле? Лежачий каралган 5. Мына коммуникация маселесинде газ келип калышы мүмкүн, электр линиялар жердин түбүнө кирет мисалга. Ошол трубалар каралды беле, каралбады беле? Бардыгы каралган. Ошо менин чекесинде места кылып атпайбы? Жолдун эки бетине өтө турган, мисалга мына Бишкекте барсаң, трубалар коюлганда, эки жагында кудуктар бар. Мисалга интернет өткөзөсүң, зым өткөзөсүң, ошол кийин асфальт казбай эле жердин түбү менен өткөзүп алышат. Ошондой каралды беле, каралбады беле? Жок, андай нерсе каралбады. Андай каралбады. Макул анда. Так, Мураталиев көчөсүнө канча акча бөлүндү? Жок, Мураталиев көчөсүн айтып бере албайм да. Экөөнө биригип 100 миллион деп атасың, а? 1-2ге. Ошондойбу? Алло. Үчөө аткан суммасы да. Бөлгөнү билбейм.
Хорошо, mayli endi. Mana proyekt 3 metrdan yo'la. Обучение 1 metr qo'yganmiz dedi. Обучение 1 metr emas, yarim metr turibdi. 05. Latokka 60 santimetr dedimi? 1,5 metr 1 metr turibdi. Mana gazonli zona. Gazonli zona 20% nari berisida bo'ladi. Endi 1,5 metr nima deyapti? Trotuarga deyapti. Trotuarga 1 metr dedimi? 1 metr. Misol uchun bunga proyekt Hozir bizga nol gazonli zonaning o'rnina mashina qo'ygango qo'psiz bo'lish uchun обычный cho'mish kerak. O'g'ada. Shunday qilish kerak-da. Meni ko'rib kelish kerak ekan, jalpi liniyasini, proyektini. Hozir men borib ko'rib kelinchi shuni. Генплан bo'yicha shul yerda yo'l bo'lgan bu. Anam banya olib qolgan. Хорошо. Эме, qaysi yerdasing? Stadionda munda deding-ku? Stadionda Bizni barobar stadionda? Хорошо. Proyektni ko'rish kerak. Proyektda qanday tuzilgan? Sizlarga eng главный hozir рабочийнада. Bunga qo'yib olib tuzlaymiz deydi. Tuzlaymiz anandagi. Не читанда сосудок. А? Банян житиби? Baydan kanalizatsiya. Аны життан башка керек. Эми азыр. Канализация сачып. Бул эме жок, канализация жок да. Көрүп койгон анда жүрбөй. Жаман көргөндөн айтыш керек да. А? Укмуш життан атты. Экологияга келип текшергенбиз бу жерде. Жок, айтылган бирок кече Жерде басып болбойт го. Топол чыкканда айтылган, ошо бара текшеребиз депчи. Ошо базардын алдынан баштаганда, Трубаны бийик коюш керек да. ооба, андан жаш балдарга тротуар, базардын алдынан вообще тротуар жок. Полный краскалар, свачтар, жол чыгып кеткен да. Мына экен да трубасы. Азыр жыты кайгадан келип атат? Жыты, по-моему, арка тротуарсы. Общественный баня да был, Бұл жерде білінбейді екен жіт. Мұны сәптей қайықта. Ассалаумалейкум, қадайсыз? Эме, бұл жақтың сәптей қайсыл жақта? Көшені жіт ұрып атады. Бияқ несісіз бе? Же от жағасыпсыз? Көмірде шықпас ба? Мұны ол бе? Септик деген жауап болуш керек. Шул экен да септиги? Мындай болбойт да. Муну жабыш керек да. Жытырып берет да. Анан трубаны бийик кылып коюш керек. Бул эмне, баняныкыбы? Бул жак водоохранный зонабы? Полный ошо сайтарга келген жолдо бу. Мына канализациялар кеткен. Мына труба чоң чыккан. Бул кайсы канализация? Ошо домдуку да. Наркы домдукубу? Ооба. Ошолор ачыкпы? Ошо главный канализация да. Сайтар ачык болуп кеткен. Булардын оздору жабык экен. Бул жактан жытырбай атыптыр. Бир ишкана иштетсең, башка адамдарга зыян бербеш керек да. Оны экологияга келип берсере карап, нормативтерге ылайык кылдырып жасатып коюш керек. Ишкерлик кыла берсең, просто калгандарына зыянын жеткизбеш керек. Канчадан баня? 150 сом. Кете топол чыкканыбызда ошо азыркы вице-мэр айткан да, ошо чоң красный жолдорду
Gözüme alamam. İşte 3 yıl 5 hektar işte mal koy. Su var da ikinci sene avariya skori konuş, başarılı Xudoy saqlasin. Şimdi Qulupdan birinchi chiqdi уже bo'ldi. Öyle söylüyoruz. Janob ko'p ketdi. Emede hökümet бұл көзөмөлдөй турган органда өзү заказ кылдыбы, өзү көзөмөлдөш керек. Мисалга сен деле үйдө курулуш кылсаң, курулушчулар жалдасаң, үй куруп бүткөндөн кийин же курулуп аткан процессте көзөмөлдөйсүң да. Кандай куруп атасың, кандай болду, эмне болду деп отчет аласың, акчаңды берип аткандан кийин. А бул жерде элдин акчасы болгондон кийин эл отчетун алыш керек да. Кайрылганыңар деле турат. Ошондой. Кеч болгондо да ошо косум бүткөсүндө турат. Булар жагыш керек. Кылташ керек. Мисалга ошол сууларга бир аз тешип туруп уу таштап койсо, бүтүн элге диверсия болот да. Колдоnuш керек. Murataliyev көчөсү ушу былтырдан бери ушул жол бүтпөйт да бизге элдин көйгөйү. Элдин баары ушу нааразы болуп атат. Анан билем булардын проектиси кандай экен, лотогу да түз кетпейт да. Ой жолдун бул жердече сталган биягында келсе, бияк өткөндөн нарк бетине өтүп калат да. Кийин кандай болот белгисиз. А күнүгө машина өтөт, чаңыйт. А булардын сметасында мен оюмча суу сепкен дагы болуш керек да. А бир жолу дагы суу сепкенин көрө албадым. Суу сеппеди такыр, Вообще селген жок суу, вообще. Үйлөрүңөргө кантип кирип атасыңар азыр? Үйгө машина кире албайт. Септегендер доска жол коюп коесуңар. киргизип атат. Убактылуу да көпүрө жасап берген эмес. Жок. Анан могул казылган жерде ограждение деген вообще жок. Дорожный знак временный устав жок да. Эч нерсе жок. Аз могул жерде иштеп атат. Эки жагына эч кандай белги да койгон жок, э? Бир да белги жок. Жолду Текшерген. Же гаилер деле текшерип карабайт. жолду жаап коюп атат. Ушундай эле. Машиналар жолду ичинде иштеп. Машиналар келип, кайра келип чагып. Неге райбек чыгып кетти эле? Yıkılıp Sileysin. düştü mü hangi? Келе. Ha bu kavlaganga. Эмне болуп тур? Men ko'rganim yo'q. Oltibeek aytdi o'tganda borganim. Эмне болуп жыгылып түштү? O'tam deb turib og'aniqiga tushib ketibdi-da. Нормально ден соолгу? Ha, endi ko'chada juda chamar kishida. Хорошо. Дагы. Арманыңар бар. Сразу айтып алгыла кийин. Керек эмес жерлерге суу себет башка кылат. Биз Вазен көчө күнү болсо дагы бир жол суу сеппейт да. Акимчиликте астына себет, кургоого себет, башкасына себет. Болбойт да. Ошону мына караштырып койсоңар туугандар. Болду. Чоңдор эми өзүңөр билесиңер. Вазанийде азыр кирип атсаң үйүндө сузабай чаң болуп атат. Ошону караштыргыла. Хорошо. Ошол азыр бияк акам айтып атпайбы? Мэрия тараптан мына жолдор чаңып. Кече биз мэрияга барганбыз, Талайкеге. Баштап Талайке өз убада берди, эртең менен кечкүн ушул жерге биз суу чачып, мына чаңды чок кылып беребиз. Азыр ошону күтүп турабыз. Анан да бир маселе бул асфальтка тиешеси жок. Асфальтка тиешеси жок. Бул но генплан бар да, генплан, эски генплан. Ушул малга чейин ошо генпланды мына госрегистр, архитектура, акимчиликке ham чыктым. Мэрияга ham чыктым. Төтөтөн бул көрсөтпөй атат. Эски проектине, генпланды. Мына аралыгы, мына жол менен мына жолдун аралыгы 1 километрдей сайга чыккан жол жок. Өзү биз мына адамдын жол үйүнөн жол ачып бер дебейбиз. Генпланды карасын болду. Ошол эле кимдин немеде илгери ошо генпланда жол болгон болсо, ошол жолду ачып берсин бизге. Мына бияктагы мына жакта көп жарандардын үйүндө мал кою бар, сай жака айдап чыгып сугарганы жол жок. Жол жок. Мектеп бакчачы? Почти жок берди. Негизи болгонбу? Долбоор боюнча. Болгон эле. Кайсы Эски генпланда проектиде бар деген, жесатын орду бар деген. Бирок ошону илгерки чоңдор жеп сатып жок болгон да кыскасы. Азыр окуучулар кайсы Биз садик ошо барат? генпланды көрсөтүп койсунчу, садик жок берди. Жокпу? Кайка барышат? Мен мисалы мына немеге апарамын. Осмонов көчөсүндөгү Жомок садикке апарамын. Жомокко. Мектеп да ошакта. Коомдук транспорт жүрөт? Маршрут жүрөт? Маршрут жүрөт, эртең менен келет таңгамал. Эми азыр биздин балдар баягы обедте окуп калды. Ато берген немелер келбейт, маршруттар жүрбөйт. Жүрбөйбү, э? Коомдук транспорт жүрбөйт? Жок.
Анан ошо алдыр ошо талайга siz geçe gün убада бердиңиz, 1 айдын ичинде чечип берем деп сизден сураныч, ушуну чечип бериң. Бизге ген планы көрсөтүп, ушу кайерден жол чыккан, сай жака. Ушуну чечип бериңиз, сизден сураныч. Анан күнүгө мына асфальт бүтпөй атат. Кече сиз убада бердиңиз, ушул жерге биз күнүгө таңгамал, анан кечкурун суу чачып беребиз дедик. 2 маал. Мына азыр бүгүн күттүк, келбейди. Ушуну өзүңүздүн немеңиз менен бүтүп берсеңиз, сизден сураныч. Азыртан токтотуш керек да, проектке караш керек да. Мисалы азыр двойная работа болот. Мына Кыйшык кетип атат, анан кийин дагы жасап бүтпөчү ошону. Конкретный бир билген адам кылса ошону. Анан долбоорду көрөбүз го. Мен азыр бүгүн субботада. Понедельник барып долбоорду бир карап көрөйүнчү, Мария менен. Бир салыштырып көрөлү. Азыр мен мына жол. эй, Ошону ачып Yakın Yandex sözü açıp yere de kara geliyor. бул жак жабык беле? Yedikçiyle yol var da monitör şükür. Acele yol açıp bekliyor. ошону чоң жол кылып ачып бердим. Ага, хорошо. Бурайте дисциплиничный жол, аварийный көчө. Азыр тупик бул жолу. Жок, өзү аварийный жарык жол бар да. Мына ол ичкеби? Ичке жол. Жарык жол бар. Аба. Да, кетет, столбан бул Ага, жагы. ичип болуп турат. Бурулуп турган бул жака келгенде Столбулар түз экен, арык кыйшык экен да. Sen mına жол ачып бердим. Түшүндүм. Аны кеңейтип, мына наркы тар экен, наркы жол. Технадзор жок, карма. Технадзор деген Мындай карма, микрофон, ха. Технадзор деген текшерип келген бирөөндө эле көрбөдүк bizden. İştеген адам бир экскаватор иштейт, жанында бир бала болот. Сурасаң иштегени билишти. Башын жайгап коет болду. Тынбай жанды геодезис деген карап туруш керек да. Мен бир жолу көрдүм, ооба. Геодез уровень чыгарып алып бериш керек да. Бул жерге келди? Геодез бир жолу көрдүм, бир жактан бир немесин кармап жүргөн аппаратын. Биз жака келгенден кийин вообще көргөн жокмун. Ол жол менен машина жүрөбү? Ошол жолду да ачыш керек да. Жолдор. Бул жол эмеге чыгат, а? Ооба, наркы трассага. Трассага чыгат. Негизи жолдорду таратып эле үйлөрдү салып беребиз да. Бирөөнүн үйүн өлчөдүк эле. Мындан 2 жыл мурда 102 метр чыгат экен. Жолдун кенендиги 3 метр. Мынтип мына үйдө көрүнүп турат. Оң жагынан да, сол жагынан дагы чыкканы көрүнүп турат. Мына көрдүңбү? Ал жерге жолду кеңейтип салса болот экен. Ал кошумча забор окшойт да жөн эле. Муну үй бул. Үйбү? Жанынан да кошумча забор окшойт жөн эле. Кышында гана чыгыш кыйыныраак экен да. Бияк муз болуп калат да. Муз болуп калабы? Ооба. Өткөн күнү Яндексте деген бирек ушул жака түшүп кетти. Ким машинабы? Биз кетип. Сен өтөсүңбү ушул жерде? Биз Сыгылак тебесиң кышында? Кетпейсиңби? Яндексте кетип аттык болчу. Анан? Мен учактан кетип аттык. Машина мененби? Кандай? Авария болду машина? Жок, түзүлө түшүп кетти. Түшүп кетти? Тормоз бере албай калды. Жок, берди. Жөлө түштүк. Корктуңарбы анан? Корктуңбу сен? Жок. Коркпадыңбы? Öyledir. Биякта Яндекс адаштырып койду да жол. Адаштырып койдубу? Жакшы. Атың ким сен? Султан. Жакшы. Сен атың ким? Исламбек. Чоңойгондо ким болосуң? Кайсы кесиптин ээси болосуң? Мугалим болосуңбу? Мектепке барганда. Мектепке барасың. Жок, кандай кесиптин ээси болосуң? Милиционер болосуңбу? Мугалим болосуңбу? Кандай иштерди иштейсиң дейт. Программист болосуңбу? Учуучу болосуңбу? Космоско учасыңбы? Сенчи? İsteyim ben isteyim. Ha? Çam balgında isteyim. Чоң болгондо иштейсиң, э? Ошо ютубтага тартып жүрөм баары. Эле. Ооба. Жазбаң сени? Жазбаң каналга. Азыр. Каерден көргөнсүң сен мени? Сөккө тартып атканыбызда. Кайсы жерде? Ютубта тартып атканыбыз экен. Ошо көрүп калдың беле ошондо? Азамат. Менин атым ким? Мен Сайфул. Колодец иштейби? Ашка толтуруп коюптур го мына. Бул таза сунук экен да.
Сынып қалған. Сапат крышка қойылған. Ол бұзау екен. Бұлар бұзылған. Бұзылған. Навес шылтырып тастады. Снос болып біткен. Бұларда шөнінше. Малған барды уже. Олар 2 метр деген 2 метр, 2,40 деген 2,40 girişken. Az bitti ne ola kalganda şu. Бұзылалек. Bulan buzuk kalgan. Dualın geçen hükümet kanalın buzsa demasa sola versin diye. Buzuk vardı açıp. Ekskavatorмен olmuş. Şu da şu kaldı. Şunda buzuk gerek mi? Ya şunu buzuk gerek. Bunu var buzun üstüne açıp koyun. Cevap olmaz. Hayır kança buzsa biliyorsun. Zavarın tüyünden geçik gerek ekan da. 2,70 giriş gerek hiç gerek. Bu ya tegiz buzul var. Өздерін әлі жақшы. Болашаққа адам саны көбейеді, автоунаалар, машина зуылда өткенде. Biraz болса да қауіпсіз. Бұл эме консервный завод па? Ошо бұл консервный завод. Скалап тұрды. Сатылып кетті де бұлдаға? Сатылып кетті. Учаскалар, жарым участок. Үйлер түсіп қалған ба? Bunlar jarım yok. Bizim nereden var? Onun hazır hükümet glавный yolu da asfalt şundan çaldı. Şu жолды bu? Ova. Bu topik Бұл özü. тар ғой? Ova da. Negizin artıkından çıkış gerek. Ayakta açmaylarla geçeğinde katak baskanlar, asfalt baskanlar düşmeye bizim göçeli bastı. Asfalt şundan çaldı. Ama Murat Ali bir yak başkayken, ondan bir yak başkayken. Yani vokzalный тіке бай. Бұл жол кенен болып тұрады ғой, шыл жақтан шығарбай. Шыл жерге тоқтайды ма? Так, бұл жер қандай болды дедің? Главный narsa qilib qo'ydimi? O narsa birinchi ko'cha qilib qo'ydi. Бұны тар көшені. Bundan aynan al yerden naraftan ıldıydan maşına gelse görünmeydi de. Ova, көрінбейді. Sojağa bulup atkan. Iki maşına gelip basa patpay. Ова. Ona birinchi ko'cha. Азыр ошоны асфальттай тұрған болды. Главный ошо чыгат. А бұл жерге шейін келе екен асфальт? Açmat nereye toktaydı. А бұл жағын олабай екен? Бұл жақ кенен болып тұрбай. Азыр ошоны эң негизги көчө кылам деп тур да? Главный көчө ошо болот болду. Калги маршруткалар ушактан, такси система кызлай сейдикин чек коюп ушактан болот. Аны биз айттык, мынайынан чыгып турбай, вокзалга неме болот деп. Биз жок, бизге кем планга ушундай болуп калды деп. Шундай деп. Бирок эки машина кийин кадырда батпайт да. Анда снос кылыш керек болот да? Снос кылыш керек. Өз тупик бу. Ekte koça var şu tüpük. Şu menен narsa. Narsa koça alıp ketdi. Главный narsa qilib qo'ydimi? O narsa birinchi ko'cha qilib qo'ydi. Бұны тар көчені. Bundan aynan al yerden naraftan ıldıydan maşına gelse görünmeydi de. Ова, көрінбейді. Sojağa bulup atkan. Iki maşına gelip basa patpay. Ова. Ona birinchi ko'cha. Азыр ошоны асфальттай тұрған болды. Главный ошо чыгат. А бұл жерге шейін келе екен асфальт? Açmat nereye toktaydı. А бұл жағын олабай екен? Бұл жақ кенен болып тұрбай. Азыр ошоны эң негизги көчө кылам деп тур да? Главный көчө ошо болот болду. Калги маршруткалар ушактан, такси система кызлай сейдикин чек коюп ушактан болот. Аны биз айттык, мынайынан чыгып турбай, вокзалга неме болот деп. Биз жок, бизге кем планга ушундай болуп калды деп. Шундай деп. Бирок эки машина кийин кадырда батпайт да. Анда снос кылыш керек болот да? Снос кылыш керек. Өз тупик бу. Ekte koça var şu tüpük. Şu menен narsa. Narsa koça alıp ketdi. No fura gelse hem kullanğandan bari bula albayt çanaştыгы. Ол тар да. Обзор жоқ та бұл жерде. Анын үчүн үй жоқ болуш керек. No үй эмес, о нарсаны ham. Бұл да жоқ болуш керек эки анда. Бар негизи кача көчө. Муну кантип главный кылат экен? Көрүнүп турат. Ол жерде Жолдун ортосунан кадам кылчы 6 метр. Ошол жерден кадам кыл, 1 2 3 дальше дагы 3 метр кыл. 1-2 метр кириш керек экен. Бул жака кадам кылчы? Кадамды мында жарты кылбай, кенен 1 метр. Токто ортосун алсаң, ортосунан, жолдун ортосунан. Ошол жерден. 3 метр, да 3 метр кириш керек экен анда.
Murdagı lotoktor, he? Batır klasdaki hakikaten 3 ay dağılardı. Yarım sınıf ketdi. Ошол эле фирма лотоктору экен. Булар эмне ушинтип жатат? Кассалары жоқ қанат білмейсің. Жук эле сетка мактын китайский эмеден жасалган экен да. Арматураны тартып берет. Алматыда Дагы тартып жіберсең? алтылы қыласың. Қолына иліп алады. Ириси жакшы экен. Дагы бери ийип коем, кооптуу болбосун. Мыналарды остро кылбай. Бул жак эмне экен эле? Сирек экен. Бул лотоктор элдин акчасына келгенби? Жоқ, былтыр ошону мынаяктан апел айткан ал клон. Жок, лоток элдин акчасына сатып алынганбы же? Фирма алады. Жок, фирманы түшүнүп атам. Тендер менен да? Ал элдин акчасы да. Бекер келген эмес да. Ушинтип элдин акчасы ар жерде жатат. Салык төлөйбүз да. Салык төлөгөндө ушинтип ар жерде жатат да салыктарыбыз. Мамлекеттик бюджет ошол көбүнчө салыктан чогулат да. Анан ал ушул райондордон, айылдардан чогулуп барып, анан республикалык бюджетке барат. Анан кайра бул жакка акча бөлүнөт, булбурга ылайык. Анан ошентип чачылып жатса, ысырап болбойт. Баары бир эрте эле кеч беле жооп бериш керек. Жакты кеңеш керек экен. Мына жерде ушунчалык кичте мындай эмес да бул. Караңдар. Өзү негизи бул көчө тупик. Мына жерден тупик болгон. Машина каттабайт. Ушул жерге чейин тупик болгонбу? Ооба, мына шу жерге чейин. Шу жерге чейин. Эми ушул көчөнү главный кылабыз деп атат да. Главный кылыш үчүн дагы снос кылыш керек экен да. Мыналарды кошту да. Бул жаңы асфальт жол да. Шуменен вокзалга барсат экен да. Мен жак чыккан асфальт эски асфальт. Тазалап. Негизи могул автовокзалдын асфальтын ашып барса бир 501 километр чыгат. Депутаттар мэрия ушул жака акча бөлдүрүп жасап койгулачы. Чыла болуп, кышында жамгыр жаганда өтө ыңгайсыздык жаратат. Сайдасы көпөрөнү алып салып тура. Наракта эле алып кетти. Алып кетпи? Наракта чыгарып койду. Аны мел өзү кылган да. Ооба. Негизги илгеркилер ушинтип бере берген да. Тартып элечи 9 метр, 10 метр кылып. Элде да күнөө жок да, ошол берген тиешелүү органдар. Арасы азыр муну буза турган болсо компенсация төлөш керек да. Ооба, 86-жылы берип атканбыз бул жерге. Ооба. Айыл өкмөттөргө, шаардык мэрияларга, архитектура эмелерге кайрылам, ошо тиешелүү органдарга. Ички көчөдө эле тар кылып бере бербегиле, жаңы участок бергенде. Сөзсүз, эгер 2 полоса машина боло турган болсо, автоунаа токтой турган жай сөзсүз болуш керек. Мисалга мындай кырынан койгондо 4 метрге чейин керек болсо, ошол место калыш керек да. Анан лоток кетет, жанагы сел арык. Анан жашыл зонасы бар жерлер бар, жок жерлер деле бар. Анан эгер шарт болсо жашыл зона. Анан жанагы жан жол, велодорожка да керек. Скутерлерге, мотоциклдарга, мисалга, жеңил желпи. Ортодон бар жер тосуп койсо, жанагы тротуарга, жан жолго коопсуз болот да. Негизи бул стандарттар бүт Кыргызстан жеринде болуш керек. Салам алейкум. Салам алейкум. Салам, бул жакта жашайсызбы? Бул жакта мэрия не деп айтты эле силерге? Снос болот деп айтты беле? Жок. Ушул боюнча калат дегенби? Хорошо. Жок, бул жакты ачабыз деп турго.
Жок. Ешким эчтеке деп айткан эмес, э? Жок. Главный көчө кылам деп айткан да. Негизги жол болот дегенде. Yok, времени degan. Mana yer bitib olgandan keyin yerni ochamiz, bu yerdagilari. Ha, ушундай дегенби? Remont bo'lguncha yurib turadi deganda. Ha. O'zi kichkina yer-da, soy bo'yidan qiyin uy bilan yo'qmoqni qilish. Ha, tushunakti. Vaqtli жол деп айткан турбайбы? Мында анада эмеден тактай жазганда. А сага башкача айткан. Бизге башкача. Шу главный болуп атат уже. Деп айткан, шу жолду айткан. Жолдорго автоунаалар кирген да, большой груздар. Асфальттын калыңдыгына, сапатына карап, категориясына карап, жүктүн эмесин, салмагын таразага өлчөтүп анан киргизиш керек да, болбосо асфальтты жарып жок кылат. Бул 7 сантиметр деп айткан. 7 сантиметр? 7 сантиметр асфальт кылып. Короче, нелерди көрдүңүз, эски видеодо турат. Полный дарактар болгон, эл полныйла үйүнү бузуп, полный киргендер кирген. Өзүнүн жанына расход кылып, жайы менен 2025 чаңды сүтүп, кара картаңдарга сакалдар. Барды кыйналып, үйгө суу кирбейт уже азыр. Сел болуппу? Сел болуп, ушу үйдүн ичи полный суу басып, но арыкты кийин ачып атат. Ачканына 1 ай. Сел каяктан келген? Базардан келет да. Базардан келет бирок. Ошо арыктан качкан. Азыр мисалга могул жерге сен айтып атасың да, асфальт боюнча 7 сантиметр канча тонна груздарга расчеттеп айтышкан? Айтпаган. Айтышкан эмес, э? Жок. Бирок 10 тонналыктар кирет да, 20 тонналыктар, 40 тонналыктар. 20-40 тонналыктар кирет, э? Кирет. Анда онса 7 сантиметр аны көтөрө албайт да. Жок дегенде 12-13 сантиметр болуш керек да. А бир ойско 11 тонна болсо, толщина 15 сантиметр болуш керек да асфальт. Андан ол жерге жанагы белги коюп коюш керек да. Содан ашык кирбеш керек деп. Поиска да эсептейт да. Асфальт көпкө чыдайт. Хорошо. Курган мэриясына келдим. Азыр жок экен. Курулуш департаментине барабыз. Бүгүн дүйшөмбү. 13 апрель 2026. Базар Курган мэриясы. Азыр курулуш департаментине барабыз. Бул жак чогулуш кетип туруп. Жан жол керек, тротуар. Азыр мэриядан чыккан жол. Тар велодорожканы кошуп кетиш керек. Катар жол болгондо бул обочина жок болсо, элестетип келем, ал жолго чыгып калат. Азыр мен силерге жөнөкөй эле мисал көргөзүп атам, бул больница көчө. Мына ушундай катар автоунаалар туруп калат. Кээде могул катарга орун жок болгондо чыгып да калат. Ошон үчүн үйүңөрдү салганда, жол жасатканда жолдун боюна эле жан жол жасатпагыла да, тротуарына. Жок дегенде мындай обочина болуш керек да, көрдүңөрбү? Мында эми бул жерде автоунаа көп каттайт, бул дагы негизи кеңейе турган жолдордун бири да. Эми тилекке каршы ушундай болуп калган. Көрдүңөрбү? Ушуларга жүрө турган жай дагы жок. Мына жолдун оң жагында ишканалар болуп калган дагы, жан жол жок. Бул көчөлөрдү бүтүрүш керек. Аягына чыгарыш керек. Бул жерде дагы көп жүрүшөт. Мектеп окуучулар да жүрүшөт. Бул азыр Сайдуллаев көчөсүндө турабыз, 13 апрель 2026. Ошондой. Көп айта берет да. Эмне себептен мэрия снос кылууда же башка деп жөн кылбайт да, ошол кайра эле өзүңөр үчүн, өзүбүз үчүн. Бала чака өтүш керек, автоунаа туруш керек. Турбай койбойт да баары. Аварийный болсо да токтойт да автоунаа. Мынакей. Жок дегенде мына түзүнөн батыш керек. Азыр Базар Курган шаарынын курулуш департаментине келдим. Ассалому алейкум туугандар. Азыр курулуш департаментине келдик. Айшмамат уулу Арстанбек, курулуш департаментинин башчысы. Туурабы? Азыр долбоор боюнча таанышабыз бир сыра. Бул долбоор качан башталган? Долбоор 2024-жылы башталган. 24-жылы. 23 башталып, 24 ишке ашкан. Ишке ашкан. Анан 25 менен Минтранс тарабынан Орунбековичтин демилгеси менен жумуш башталганда, бүгүнкү күндө Бурул Ташиева көчөсүнө асфальт төшөлдү. Ал жерге дагы бардуулары, тротуарлар өтө элек. Просто былтыр
Айда садик ачылыш керек болгон үчүн элдерден сунос болуп мындай туура эмес жагымдуу жер болуп калбаш максатында асфальт басканбыз да биринчи очередь. Азыр аерде дагы сунос иштери бар. Эки тараптан бузула турган бир жак беттен 1,5 метр, бир жак беттен 2 бир нерсе метр бузула турган жерлер бар аерде. Просто былтыр садиктин ачылышы болгон үчүн элдерге туура түшүндүрүү максатында айтып асфальт бастырганбыз. Бүгүнкү күндө Ташиева көчөсүнө мөөлөрүн асона биринчи лотокторун, бардурларын коюп, анан асфальт басабыз деп атат да. Асфальттын сезону башталып элек үчүн токтоп турат да. Ата булар асфальт басабыз деп эрте басып жүргөн болсо, наркка бурул ташып ошоп калып кетет да. Биринчи майда жумуштарды бүтүрүп анан чоң жумушка өтөлү деп кармап алып атабыз. Булар айтылат жанагы август айында башталды, ошо июнь айында 25. 25 булар апрелде башталган. Апрелде башталганбы? Апрелде башталган. 3 күндө биз бузуп бердик дейди. Дагы канча үй калды азыр бузулган? 3 күндө бузбады, булар 3 айдан ашыгыраак убакытта бузду. Мисалы алар үйлөрүнүн асонда керектүү нерсесин алды, калганын ошо фирмага айтып, мөдөн өздөрү мусорларын ташытты. Фирмага айтып ташыттык биз. Элдер өзүнүн мусорун ташыгандан кыйналбасын деп ошоларга айтканбыз. Фирманын жанынан ташылдыбы? Фирманын эсебинен ташылды. Ал жерден почти 2 айдан ашыгыраак булар сунос иштерин кылышты. Кайсы компания өттү кандай? Фирманы СС Строй деген фирма алган. СС Строй. Сузактык болот, кара дарыялыктар. Буга чейин тажрыйбасы болгон да бул компания? Булардын тажрыйбасы мөөлөрү бар. Минтранс менен көп эле жумуштар алып барат экен. Просто жанагы лотокторду койгондо мындай жарака кетиптир да, лотоктор. Алар айтып атат, лотокторду биз жарака боюнча кое беребиз дейт да, алмаштырбайбыз дейт. Бирок силер айтпасаңар, аны алмаштырат деп. Эртеге булардын гарантийный таланы бар. Кайсы күнү туура келген болсо, мисалы 3 жылга берсе, 2 жылга береби, азыр коюп атканда вот болуп текшерип атканда лоток сынык лотокторду кабыл албайбыз, өздөрү деле билет. Просто булар апарып таштаганда машина уруптур, башка болуптур, нары бери жылганда сынган лотокторун алмаштырышат булар. Буларга деле айтылган. Азыр бир 3 күндөн бери 1200 лотогун ташып апарып коюп атышат. Булар кече жаракалар айтат, биз жөн эле бетон менен аларды жамап коебуз, ондоп коебуз, бирок алмаштырбайбыз дейт да. Демек алмашат экен да? Алмашат ал. Анан жанагы лоток кыйшык болуп турат да, түз болбой. Ошолор түзөлөбү? Азыр бул жерде кыйшык турган лотокторду мындай специалист эмес адам казып коюп кийин митип калды деп атат да буларчы. Аерде прораб бар, Тилек деген бала бар. Ошо ар биринин точка тосуптарда мени көрсөттү. Эл менен жыйын болгон учурда деле барып көрсөттүм. Туугандар, мен силер тараптамын. Бул жерде туура эмес болуп аткан болсо чалгылайлы, жолугушайлы деп барып көрсөттүм. Мэрияга да чогулуп келди эле айттым. Туугандар, бул жерде кыйшык кетип атканы менен баягы лотоктун өзүнүн ошо автокатта көрсөтүлгөн боюнча 1 сантиметрден нары бери жылып койгон жок. Ошо мастасына коюп атат. Бул жерде мына жерде салба мишайт берип калды, ортодо калып калды деп атат да. Эртеге рейс менен байланышып, салбаны жылдырат. Ошондо тегиз эле көрүнүп калат жолдун нугучу. Просто ага эл чыдабай атат да. Аягына жеткизбей. Аягына жеткизбей атат. Былтыр күзүндөсү мына катуу тополоң болуп, кылып асфальт басылбай калды деп жүрүп, асфальтка даярдаткыздык эле. Ошо Технозордон же Минтранстан өкүлдөр келип, жер азыр асфальтты кабыл албайт, уже муздап баштады деп токтоп калганда, булар бетон кайсы айларда коюлду эле? Былтыр ноябрь айларында бетон. Ноябрь. Суукка жакын болду беле, кышка жакын. Суук болуп кеткен да. Анан токтоп калган. Кар жаап, анан токтоп калды асфальт. Жок, күн резко муздап кеткенине байланыштуу. Асфальттын өзүнүн градусу бар да. Ошо градустан минус болуп кеткен үчүн токтоп калган да. Ошон үчүн жазда кайра азыр башталды. Жазда дагы кайра. Ал эми алар бүтүн кылып мыйганына күйүштү да алар. Элге айтып, ушундай биз деле эрте басайлы дедик, расходунан утуруу расход көбөйүп атат деп айтып калса, эми эл кышта деле тополоң кылып атты да. Азыр кайра бүтүн басар ошондо. Азыр көп жерлер оюлуп кетиптир да. Жок, азыр булар кайра башынан тегиздейт. Чукур жерлерине шагал төгөт, формасын чыгарат, кайра каток жүргүзөт. Анан асфальтка даяр болот. Азыр бүгүнкү күндөгү нерсеси менен кышында баягы жаан чачын көп болуп, суу агып, ошо көчөлөргө агып атты да. Ошону таксоотуу максатында эле ар жерлери казылып калды да. Кайсы айга бүтөт ошондо? 1-июнга бүтүрөбүз деп сөз беришкен. Азыр мен жолдун бир эмесин көрүп коеюн, картасын. Бул жолдун долбоору, Жолдун долбоору ушундай болуп бүтөт да. Азыр моолар, салбалары
лотоктун ортосуна келип калды, анти деп элдер топоңа кылдат да. Бул өзүнүн нугу бар, бу жерде 2 метр место бар. Ошол жерге коюлуп, ошол жерге отурулат. Лоток бар, лотоктун жанында дагы 1 метрдей место бар. Анан бордюр бар. Анан бу жерде 3 метрден 6 метр жол бар. Жолдун эки чекесинде 0,5 обочина бар. 0,5ке машина батабы ошондо обочинага? Жок, азыр бу жерде кылып атат. Бул долбоорду ким сызган? Бул долбоорду ошонто сызабы. Бул компания Сабгрупп деген, 2015-жылкы лицензиясы. Долбоорду ким жасаган экен? Инженердик Рыжик, Казыбеков, представитель Ашыралиев. Так, бул жерде Сабгрупп. Автор проекта Казыбеков Б дейт. Туган Казыбеков Б. Бул долбоорду кайра мен сунушумда азыр ачкын да кайра жанагы жерде. Мисалга автоунаанын кенендиги 2 метрге чейин дейле, 0,5ке бул батпайт да. Демек, мисалга мынол автоунаа, мынол жолго туруп калат да, обочина. 0,5 менен болгондо проезжий частька тоскоолдук берип коет да. Жок, бербейт. Неге? Азыр бул жолдун машина 3 метр болбойт да. Жок, 2 метр деп атам да. 2 метрден болгондо бу жерде 6 метр, наркы 0,5. Жок, мынол бир тарапка машина турган да, мынол жерге. Мынол жерге 0,5 болгондо жок дегенде машина бул жерге чейин келет да. Ошондо мынол тарапка бир тарабын проезжий частьына мынол автоунаа тоскоолдук берип калат да. Азыр булар лотоктун үстүнө келип токтобойт да баары бир. Мынол жерге келип токтойт да, туурабы? Менин сунушумда мынол газон турат го. Газондун ордуна мынол жерде обочинанын жок дегенде 1,5 метр кылып коюш керек да. Өзү норматив боюнча 3,75 да. Ондайынан эгерде машинанын узундугун алып карасаңчы, машиналар 2 метр болбойт да. 3 метрден нары болот да көбүнчө. 4 метрликтер бар, башка бар. Анан мол асфальт болгондо машиналар катты жүрөт мисалга. Анан мол жерге туруп калса, мисалга автоунаа, обочина, кээде мындай коюп коюшу мүмкүн, кээде мындай болуп калышы көрүп атабыз да. Анан машина мындай обгон кылып бул жагынан жаш бала чуркап ийсе сүзүп кетиши мүмкүн да. Менде сунушта азыр, эгер мүмкүн болсо да, дагы азыр башкала элек, мол лотокту жылдырып туруп, мол газондун ордуна коопсузураак кылып туруп, мол жерге обочина жасаш керек да. 0,5 менен 1,5 кошкондо 2 болуп атабы? Жок дегенде 0 зонаны эме кылып коюш керек да, обочина. Анан мол лотокту бул жака жылдырып койсо, азыр эми башталыптыр да. Дагы кеч эмес да. Анан бир аз мол жерге 0,5 газон кылып койсо болот да. Анан жан жол. Столба да бар экен бул жерде. Столбаны эки тараптуу болуп атабы ошондо? Буга чейин эки тараптуу столбасы турат ал жерде. Өзүнүкү, Ооба, десятка өткөндө. Бул столба долбоордо жок, жөн эле тартылганда. Долбоордо жок, ооба. Алар азыр мөн аркылуу болсо, селенхоз аркылуу освещениясында коюлат да бүткүл. Хорошо. Сунуш ошондой болуп атат да. Булар дагы азыр билинбейт. Мына азыр больница көчөгө барсаң, эки тараптын проезжий части бар, обочинада машиналар бар, турат. Ал дагы пробка жаратат да. Кээде ушул жолго да туруп калат да. Негизи бизде көп архитектурада бул эле долбоордо эмес, Кыргызстанда көп жерлерде ушундай жаңылыштык бар да. Сызганда бул долбоордогу сызганда архитектор менен кеңешип сызыш керек да. Автоунаага сөзсүз токтой турган жай керек. Себеби асфальтка туруп алат баары бир. Могул жерге илешпей асфальтка туруп алып анан ошону обгонять этет да. Себеби биз эми шаар болдук да, жыл сайын адамдын саны өсөт, автоунаанын саны өсөт. Сөзсүз обочина керек да. Менде сунуш ошол. Шаардык мэрия депутаттар ушул нерсени да бир карап койсоңор, могул зонаны обочина кылып туруп, анан бул жака лотокту жылдырып койсоңор, баары сел арык керек да сөз. Туурабы? Сөз. Анан велодорожка да кылып койсо жакшы болмок. Анан көбүнчө бизде жанагы айыл өкмөттөр, бул айыл өкмөт учурунда болгон да, мурда эме, райондун учурунда болгон да, шаар болбой туруп. Көп эле ушинтип кыска берип коет да, 9 метр, 10 метр ушинтип бере беришкен да, 12 метр кылып. Негизи жолду 5 категория бар. Эң акыркы категория такаганда жолдун ортосунан 12 метр берсеңер, айыл өкмөттөр, шаардык мэрия, депутаттар, дагы кимдер бар бизде, жана жерадистер бергенде ушул жолдун ортосуна 12 метр өткөзүп берсеңер, ошондо бардыгы батат да, автоунаадагы, обочинадагы, велодорожкадагы, жан жолдогу батат. Бул эми өзүңөр үчүн да, ушул шаардын, айылдын коопсуздугуна бул өтө керек. Бул боюнча адамдын саны турбой турабы, өсөт. Азыр ошондо получается 3 метрден болуп атат да. 3 метрден ушул долбоор азыр
сунушталып тур. Берки генпланды ачкан да. Жогору жагын. Мынакей үстүнөн караганда, мына азыр суунун агымы, мына көктөрү, туура? Жакшы. Ар бирине Канализация каралган эмес бул жерде. бул жок. Газификация, негизи коммуникация жердин астына киргизиш керек. Мураталиев менен Вокзальный көчө менен сайдын боюна чыгат деген план бар. Бул жерде да бир узкий көчө бар экен го. Бул временный жол ошондо? Жок. Бар. Мураталиев 1 деген көчө бар. Жок, могул жерден чыгып баратканда вокзальныйга, могул жерде да бир куш жол бар экен да. Анын асфальты бар. Асфальты барбы? Ачылабы ал? Алда менен Мураталиев менен чогуу болот. Мураталиев 1, Мураталиев 2 деп. Ал жерде жолдор тар экен, сунос болобу бул жерде? Сунос бар үйлөргө. Кече бир ошол житель айтып атат, бул убактылуу жол, тупиковый жол болгон деп. Сунос бар экен да, демек, э? Бар, ал жерде дагы ошол жол нол эмеспи? Ошол жол. Ошол жол. Бул жерде эмне канча метр, 6бы кандай? Аяр 5 болот. 5 10 метрби, э? 5 узундугу баягы 5 метр, узундугу 176 метр аяр. Бул жерде тротуар болбойбу жан жол? Жок. Ал кандай? Бул толко баягы сел болгон учурда мынга деп ушинтип калтырып запасный жолбу? Запасный жол деп. Барбы? Опорный план, генплан бул жерде каралбаптыр да? Белгилер, э? Жол белгилери менен. Бул жерде азыр түз болуп турат, э? Эч кандай кыйшык жери көрүнбөйт, туурабы? Жок, картада деле үйлөрү деле просто ал жердин картада үйлөрү кыйшык отурган экен да, ошого бияктан караган адам кыйшык көрүнөт да. Эртеге жол бүткөндө тегиз эле көрүнүп калат ал. Элдердин үйлөрүнүн өзү мындай түз бербеген да, кыйшык кылып берген да үйлөрдүн карталарынчы. Ар бир үйдүн төрпүштүк кылып койгон эмес экен да. Так. Мына азыркы мына отуруп кетип аткан, мына кыйшык кетип аткан жерлер могу ошол жерлер да. Ал жерде көрдүк биз ооба. Бул жерде элдерге туура багыт кылыш керек да. Мында кыйшык жерлер бар. Ошо суунун нугу өзгөрө турган жерлер бар да. Элдерге туура иштерин малар проектиден чыгып жумуш кылбайт. Ошо проектиде кандай болсо мында жол биякта калып кеткен эме, мында бурулган жерлер бар анча-мынча. Эми жолдун жер болуп кеткен жерлер бар да. Бул жерде лоток кайсыл жерде турат азыр? Бурда лоток монда турат, мына көк сызык болуп турат. Көк сызык. Бул жерде бирок мындайынан түзүлө экен, э, лоток. Ооба. Анан кээ лотоктор бирөөсү өйдө, бирөөсү ылдый болуп турат. Аны коюп бүт элек. Бүт элек, э? Бүт элек аны. Аягына ошону жакшы көзөмөлдөп берип койсоң. Бул лоток экен, э? Ооба, лотоктун формасы. 70 сантиметр турбу, э? Бытыры коюлат да ал жерге. Анан сапаты боюнча лотоктун эмеден текшерүүдөн өткөн. Лабораториядан өтүп, как положено сертификаттары бар. Бүгүнкү күндө талапка жооп бере турган лотоктор коет. Талапка жооп бербегендер. Арматура Россиябы же Кытайбы? Россия коюлат асоной алар. Генплан бар бул жерде, опорный план? Жок, опорный план генплан коюлбаптыр. Неге деп мурункуларда ушинтип коюлбай калган да, кийинкилерде же коюлуп калган. Мына бүгүнкү күндөгү набагы асфальтка чейинки аралыкта. Асфальтка чейинки аралык. Тротуар экен, э? Тротуар совмещенный. Новый зеленый зона экен. Железобетон, мындай бордюр коюлат экен да. Бул бетон менен заливаться этеби, но анан эменин ортолоручу бетон менен коюлат. Сөзсүз коюлат. Азыр жөн эле коюп кетип атышты да. Бир жак бетине замок, бир жак бети бордюрга такалып койбойт. Бир жак бети зеленый зонанын чекесинде бордюр коюлат дагы. Ошол жерге такап, бир жак бети бордюрдун чекесине обязательно бетон коюлат. Бир жак бети такалган болсо, бир жак бети обязательно бетон коюлуш керек. Эрежеде дагы ушинтип коюлган. Асфальттын калыңдыгы канча? Асфальттын кайрыгы 7 сантиметр коюлган. Барбы бул жерде? Долгоду. Канча тоннага эсептелинген? Азыр 1 километрге 1000 тоннадан ашыгыраак эсептелип атат да, госстройдун нормасындачы. Жок, мисалга канча тонна көтөрөт ал жол? Асфальт. Асфальттын калыңдыгы, тоннасы? Асфальттын калыңдыгы. Асфальттын калыңдыгы 7 сантиметр болсо. Ошо бүгүнкү күндөгү госстройдун талабы менен эле көтөрөт. Ал мынча деп айтышым кыйын да. Мен кылбапмын да. Обычно эгерде 10-12 сантиметр болсо 10 тонна көтөрөт да. Но экинчи категорияда жол, мына Бишкек Жалал Абад жолу. Муну 15 сантиметр. Бул бир очко 11 тоннага эсептелинген да. Большой груздар. Значит, ал жака большой груздарга кирген болбойт экен да, 7 сантиметр. Ооба. Эме белги коюлабы ал жака? Жанагында большой груздарга кирген болсо тоннадан. Ооба. Аларды таразага кантип көзөмөлдөйсүңөр? Таразага коюлабы? Жок, ал жерде ошо мынча тоннадан ашык жүрбөсүн деген эле ыздак коюлат дагы өзү. Ал жерге груженный машина киргенге өздөрү болбойт.
мындай тосулуп калат. Асфальтты бузат да. Асфальтты бузат. Элдер деле туура түшүнүп ал жолго салбайт. Ал жолго асфальтты мына шаардын тыгындын жоюу максатында салып аткан жол да. Демек, бир тараза коюш керек экен да шаарда жүргөнгөч. Паланча жолдордо бир эле бул көчөдө эмес, негизи мына бизде да Советскийде Абдраимов көчөсү бар. Ал жерде да ушундай да калыңдыгы. Бирок большой груздар жүрөт да. Анча-мынча жерде колеялар анча-мынча башталган. Бир эле бул жерде эмес, көп жерлерде. Анан жаңы асфальт кылганда шаардык мэрия ушул нерсени эске алыш керек. Таразаны бир жерге коюш керек. Ошондой жүргөндөргө штраф жасаш керек да. Өтө көп жүктөгөндөргө. Белгилерди коюш керек. Анан жеке жарандардагы большой груздарды көрсөңөр, видеого тартып, фотого тартып ГАИге жиберишиңер керек да. Же ушул курулуш департаментине. Алар тиешелүү органдар келип, аларга штраф кылыш керек да. Өтө ашыкча жүктөп алышат, асфальтты бузат. Бир эле адамдын кызыкчылыгы деп жалпы элдин кызыкчылыгына мындай доо кетирбеш керек да. Бул дагы эми бекер жасалган эмес да, элдин салыгынан чогулуп келип анан жасалган асфальт да. Анан бир адамдын эсебинен андай кылган болбойт. Анан жана үй курганда да туугандар заборго курбагыла, забордон 3 метр деңгейге кургула да. Анан мисалга илгери жанагы айыл өкмөт мезгилдеринде айыл башчылары жолду 9 метр, 10 метр кылып эсептеп бере берген да. Негизи келечек үчүн жалпы сөзсүз эки тарапта эгер автоунаа жүрө турган болсо, автоунаа токтой турган жайга калтырыш керек да. Жок дегенде 2 метр. Мындайынан эгер автоунаа тура турган болсо, өзү негизи жол боло турган болсо, жол боло турган болсо, автоунаа мондойдон туруш керек да. Анан жок дегенде мондай 2 метр калтырганга аракет кылыш керек. Эч болбоду дегенде. Себеби автоунаага мындай жүргөн автоунаа тоскоолдук бербеш керек. А негизи нормативде 375 обочина болуш керек да. Ошондо автоунаа кенен токтой, артынан өтө берет да. Анан жан жол жасалганда тротуар сөзсүз велодорожка же скутерлерге дагы орун калтырып коюш керек. Ортодо бордюр болуш керек. Себеби жөө өтүп бараткан адамды уруп кетпеш керек да. Ушул нормативтерге биз көнсөк жакшы болот. Көп өнүккөн өлкөлөрдө бул нормативтерди сакташат. Бизде азыр жаңы конуштар берилип атат. Ошо жаңы конуштарга ушул нормативтерди сөзсүз киргизгенге аракет кылышыбыз керек. Себеби жыл сайын адамдын саны өсөт, автоунаанын саны өсөт. Жол кырсыктардын алдын алууга, жөө өткөндөрдү жана сүзүп кетпегенге, мындай шарт түзгөнгө аракет кылышыбыз керек да. Анан үй курап эле жолго такап, жолго чыгып кура бербей. Мисалга үйгө барып карасаңар, 50 метрден ары үйлөр курулган да. А бизде жолго эле такай беребиз да. Жакшы мисал бар, могу Кеңешке чыксаңар, Абдраимов көчөсү, мына Токуров көчөсү, суу башыдан Арпачыга чейин жолдор кенен да. Негизи ошондой кенен болсо, коопсуз болот. Жашыл зонасы да болот. Азыр айла жок, могул жерде зона озеленения бар экен, бирок автоунаа токтотконго жай жок экен. Кайсыл мындай эгерде кислород да керек, бирок адамдын өмүрү бизге мындай важныйраак да. Демек сөз автоунаа токтотконго долбоорго ошондой өзгөртүүлөрдү киргизиш керек да. Ошондой өзүң деле көрүп жүрсөң керек. Обочина тар болуп калат, анан автоунаа өткөнгө шарт түзбөйт. Бизде Нокенде өө бар. Азыр Сакалдыга кетип аткан жолдо тоолуу регионго бурулуп аткан светофордон бурулганда жол бүттү да. Ушул жер дагы тар болуп калды да. Ушундай болбосун деп көп жерлердин бордюрларын алдырып таштап атам, обочинаны коюп коем депчи. Колуман келишинче аракет кылып жумуш алып барып атам да. Курулуш департаментинин башчысы экен. Кандайдыр бир маселелер болсо кайрылсаңар болот. Анан тендер канча сомго ойнолду? Бул азыр бир эле бул Мураталиев көчө эмес, булар 4 жолду алган. Бурул Ташиева, Мураталиева 1, анан Передан Бабая деп базардын алдындагы заправкадан баштап наркы мөөгө чейин. Жалпы канча километр алышты? 3 километр алган булар. Ошол жан жол менен, тротуар менен, асфальт, обочинасы менен 3 километр алынган. 3 километр алынган. Жалпы долбоор, э? Жалпы. Канча сомго? Булардын азыр жалпы суммасы 100 миллион тегерегинде баланган да. 100 миллион сомго 3 километр болот абы. Канча категория жол бар ошондо? Булар 3-чү категориядагы жол. Так, 103 километр, 100 миллион деп атасыңбы? Бирок булардын ичинде биз көрсөткөн нерседен километри 33 миллиондон болот ошондо?
Жок, булар азыр кыскартат да. Мен мисалы менде түзүлгөн смета болбосо, фактически мага келишимдеги суммасын көргөн эмесмин да мен. Мен Минтранс менен түзгөн үчүн менде только көзөмөл гана бар да булар. Отур ошондо 383 миң доллардан болуп атабы километр, 383 миң километр туугандар. Буну дагы бир көзөмөлгө алыш керек экен. Жок, бул менден чыккан фактически сметасы. Булардан алар факты менен булар кыскартат да. Мисалы объем бергенден кийин жерде сметалар турат. Бүгүнкү күндөгү мисалы Мурат Алиевдин өзүнүн сметасы 50 миллион тегерек болуп атат да. 50 миллион? Ооба. Бул фактически мындай болбойт да, жумуштачы кыскарат, көбөйөт, азаят. Бул фактически 50 миллион. Ооба, азыр ошо менен чыгарганычы. Петр, ошондо стоимость строительства объекта в текущих ценах 50 миллион. НДС. Так. Мурат Алиев 1740 бул кайсыл? Мурат ошо түзгөчө да, Мурат Алиевдин. Ошол Мурат Алиев көчөгө эле 50 миллион болот ошондо. Ооба, бирок бунун ичинде булар фактически кыскартат да. Мисалы келишим 2 километрге жакын экен да? Ооба, 2 километр. 1 километр 740 да. Бул ушул ойдон булар авиа тапшырбайт да. Бунун ичинде өзгөртүүлөр болот, кыскартуулар болот, анча-мынча нерселерди аткаруу. Сумма азаябы? Сумма азайып кетет кыйла. Мисалы мен азыр общий кошкондо 100 миллион болсо, 68 миллион болушу мүмкүн, же 70 миллион болушу мүмкүн, же 50 миллионго чейин кыскартып бериши мүмкүн. Мисалы ким кыскартат? Өздөрү кыскартабы? Жок, аякта Минтранстан өкүл ошонтип органдар бар да, текшере турганчы. Ошолар бүгүнкү күндөгү баанын өсүшү же коюлуп аткан нерселердин жок болушу менен көп нерселерди кыскартып берет да булар. Бул 22-жылы экен, ооба. Бүгүнкү күндөгү риктин программасы 1.64 болуп калган да. Бул жерде 1.64 менен эсептеген. Азыр так, общая стоимость работ, стоимость перевозки грузов, всего стоимость перевозки 42 миллионго чейин азайтып иштейт да булар. Азыр 42 жалпы 50 экен, НДС менен НДС менен. Бул жанагы 1 километр 740 деген да? Ооба. Ошондо калганы 1 километрге 50 миллион кетет да ошондо? Ооба. Кийинкисине. Ал кандай жол ал? Чоңбу жол. Ал 1 километр кандай жол? Тоже 3-чү категория? Ал деле 3-чү категория. Просто ал жерлерде алаток, бордюр, тротуар жок да. Асфальттын өзү, мисалы Сайдын бою Асылбек Текебаевден нары карап кетип атканда Придомовая деген көчө, ал 500 бир нерсе метр. 500 ге 50 миллион кетип калды ошондо. Жок, андан сырткары дагы Ташиева көчө бар, андай жакта. Жалпы 3 километр деп атпайсыңбы? Ошентип бөлүнүп кетет да. Бул Мурат Алиева 1 бар. Азыр Мурат Алиеванын өзү болсо, Мурат Алиева 1 бар, 176 метрчи. Сиз айттыңыз го, жанынан чыгып калган көчө. Ошо көчө бар. Придомовая көчө бар. Анан Ташиева көчө бар. Бунун да сметасын көрүп коелу кандай экен. Була жанагы эмес, Бул жерде 10 миллион стоимость 10 миллион, цена канча километр экен? 500 экен, 590 метр. 590ды 10 миллионго. Кийинкисин жанагы ТОсын ачканда. Экен. 7 миллион канчага баланып атат? 7 миллион 237 миңге баланып атат. Канаган 7 миллион деген? Мынакей. Канча километр бул жерде? Бул 590 метр. Бул жерден баягы налогторду мөлөлү кыскарганда 10 миллион болуп атат да. 7 миллиондон налогтор менен 10 миллион болуп атат. Бул тендердин басыбы? Жок, тендер эмес, РИК программасынын чыгарганы да. Чыгарганы. Тендер канча бул жерде? Мисалы мен ушуларды өткөзүп бердим Минтранска. Алар менен келишим түзгөндө фактически кандай түзгөнү мага маалымат жок. Үчүнчүсүчү? Үчүнчүсү Минтранс көзөмөлдөйт экен муну? Минтранс обязательно Минтранс. Монда да бир турат, Бурул Ташиева көчөсү. Бул Ташиева көчөсү. 470 метр экен. метрин канча болуп атат? 10 миллион экен. 10 миллион ценах. 470 наркы бир тараптуу тротуар бар да, ал жердечи. Анан бордюр бар. Бул жерде бир тараптуу тротуар. Наркындачы 10 миллионду. Бу жерде жок. Тротуар жок. Бу жерде жок. Бирок мунун баасы кана көрөлүчү, салыштырып. Бул эмес экен. Так, канаки. 590 дейт, 590 менен. Бу жерде бирок чоң да, эмесечи? Асфальттынбы? Асфальттын калыңдыгы. Канча бул жерде калыңдыгы?
Бул жерде мисалы 15 чейин барат да, бирок узундугу 8 метрге чейин боло турган жерде бул автовокзалдын алды да. Автовокзалдын алды. Автовокзалдын алды үчүн асфальтты калыңыраак койгон да бул жергечи. Ошон үчүн баасы бийигирээк да бул. Анан азыр эмесин көрөлү. Мен эсебим боюнча мына экинчи категорияда жол, Жалал Абад маданият жолу 15 метр болсо жол, проезжая часть, калыңдыгы 15 сантиметр болсо $112 000 болду да. Эмеч, себестоимость. Так. Смотрите, бул 10 миллион. Бул азыр 9.168 миңге баланган бүгүнкү күндө налогдордон сырткары. Налог менен эсептегенде 10.721 миңге баланат. А тендерде канча бул жалпы ойнолгон, Ооба, жалпы 100 миллион болгон. Жалпы 100 миллион болгон да. Ушунун бардыгы. Мен анан булар фактически канча миллионго келишим түзүп. Азыр нар жакта 50, бул жакта 10, бул жакта 10, дагы кайсыл бар? 50, 70 болду. Мөлөр бар. 30 миллиону кайякта турат? Мурат Алиев 1 деген бар. Мурат Алиев 1 деген бар, 700 канча метр бар. Так, мына 3 турбайбы? Мында канча болду? Мында 50. Бул Мурат Алиевке, да? Мында 50. Мында болсо бул деле 10, а? Бул деле 10. 70 болду, дагы 30 миллион кайякта ошондо. Вокзальный анан Мурат Алиев деп 5-өнү түзүп, кийин 4-өнү алышканда булар. Алар барбы азыр, жокпу? Жок, жанымда эмес бачыдар, бул тапканым ушулар болду да. Калгандарын мөлөргө берип койдум эле, фирманын ээлеринечи. Копиялар жокпу? Жок. Аларда канча миллион ошондо? 30 миллионбу? Ооба. Колдорунда? Ооба. Ал канча километр асфальт ошондо? Ал жерде вокзальный көчө бар, мына Осмонов көчө менен түшүп барып, сайдын боюна чыга турган көчөлөр бар да. Анда компьютерде жокпу маалымат, информация алар боюнча? Жок, алар тууралуу маалымат жок. Алар тууралуу маалымат жок. Менде бар копия. Аларды дагы бир анда ыргытып койсоң, бир бош кой эле. Алар качан алып берилсин анда? Эркилерди 30 миллионду. 30 миллионду бир көрүп койсок. Бул придобоя бул кайсыл? Бул башкабы? Асфальт улица. 590 дейт. Бул ошо сайдын бою экен. Бул дагы киреби ошого? Ооба. Придомовая дейт. Бул кайсыл бул сметаны кошунда? Придомовая. Эмес экен. Мына экен, а? Ушул караңгы көрдүк, а? Мунун планы кайсы жерде экен? Автовокзалдын асты ошондо асфальттанабы? Буюрса ошол жерде асфальт Канча километр бул? 590 метр ошо. 590 метр. Мурат Алиевке чейинки аралыкта. Мына азыр мөдөн келип аткан көчө. Асылбек Текебаевден. Текебаев. Текебаевдин өзү мына сайдын боюндагы көчө да. Уландысы, мына. Азыр. Нолдой карап түшүп кетип аткан 2 ход. Автовокзал. Ооба. Мына кайсы? Ошо азыркы менен алды. Вокзалдын алдындагы жолчу. Новый. Ооба. А Мурат Алиев көчө? Көчө менен өтүп атат. Бул жерде 7,5 метр экен, ширина. Ошондойбу? Мунун ширинасы жок экен бул жерде. Азыр жолдун ортосунан канча бул? Ортосунан 6 метрденби? 12 метрде? 6 метрден да. 12 метр, э? Ооба. Жерде көрсөт. Анча-мунча бузула элек жерлери да бар экен, анан жана. Жок, ал жерде асоной сайдын бою үчүн мөө жок, снос жок. Жок, имеется да Мурат Алиев көчөсүндө. Мурат Алиев көчөсүндө көп да. Эмес, баняны көрдүңбү жана жыттанып аткан баня сага карай карабайбы? Баняны муниципалдык департамент менен кече күнү ошол эл менен жыйын болгон учурда барып, тактап аларды мэ кылышты. Ошо чара көрөбүз дешип. Эмеси бар экен, артында мен көрдүм. Слифи ачык турат да. Ошону турба менен жаап туруп түз түшүрсө сасыбайт эле да. Ошону сен карабайсыңбы? Жок, мен карабайм. Аны экология карайт да? Жок, кече күнкү менен чакыртып не кылабыз дешкен. Анда жыйынтыктап коелу. Буганда азыр бир сыйра маалымат уктук. Анан бул иш боюнча оюңду айтып койсоң. Мурат Алиевде мүмкүн болушунча мындай жумушту эртерээк алып барган аракет жасаттым. Кайерге барсам, кайсы жыйынга барсам Мурат Алиевди тездетели.
эң эле көйгөй ошол болуп атат деп көп жерде айтып мен кылып атам. Элдерге дагы жолукканда мен эл тарапмын деп көп жерде айттым да. Мындай аларга мен көзөмөл гана кыла турган адаммын да. Барып сунуш кылып, муну бүтүрөлү, муну тездетели деп мэрияда ошо калган да. Калгандары Минтранс аркылуу болгон үчүн мындай 1-июнга бүтүрүп беребиз деп сөз берди да. Ошого буйруса 1-июнга чейин жол бүтөт да. Булар тендерден уткан компания эгерде талапка ылайык болбосо, алар тыйын ала албайт акчасына. Минтранста бул промой келишим менен алып атат да. Азыр булар түз келишим менен алган үчүн Минтранстан. Түз келишимби? Түз келишим менен алган үчүн булар эч кандай проектти өзгөрткөн акысы жок да. Проект кандай болсо, куду ошондой курушат да. А тендер менен мен аркылуу өткөн болсо, мен тек советтин чечими менен, элдин чечими менен ары бери жылдырсам болот эле да. Ал проект кандай болсо, куду ошондой жумуш алып барат да. Азыр демек муну өзгөртүш үчүн Минтранска сунуш беришиң керек экен да сен. Ооба. Ошону бир берип көрсөң, кат жазып, эгер элден кол чогулуш керек болсо, чогулсак болот. Кандай дейсиң ошого? Буйруса кылабыз. Анан эме демек булар талапка ылайык болбосо, азыр булар өздөрүнүн жанынан кылды да. Ооба. Өздөрүнүн жанынан кылды. Эгер талапка ылайык болбосо акчасын беришпейт. Ооба. Түшүнүктүү. Туугандар анда иштин жыйынтыгын күтөлү, кандай болот? Анан жанагы сунушту берсек, обычно 0,5 эмес, жок дегенде 2 метр болот экен да, 0,5 менен жанагы жашыл зонаны кошо турган болсок. Автоунан токтотконго жакшы шарт болот. Эгер азыр аны жасабаса, автоунан асфальтка коюп дагы анан жанагы обгон кылып, авариялар, кырсыктар ушул жерде болушу мүмкүн да. Ошон үчүн ошонун алдын алыш үчүн сөзсүз ушул нерсени азыртан жасап коюш керек. Анан мына суу боюнча айтып атат. Бул жерден арыктан суу ичишеби, ичпейби? Арыктан суу ичишет. Ичишеби? Беркилер айтып атат, жөн эле сел арык деп. Суу келет мына жактан да? Центральный каналга арык кошулат да? Ооба, азыр мөдөн баштап, Кургобойдон баштап жамгырдын суусу агып ошол жака чөкөт экен да. Базардын ичиндеги территориясынан аккан суу да ошол жака барат экен. Парктан өтүп чыккан суу да ошол жака барат экен да. Бардыгы суулардын агымы ошол жака бара турган экен да. Жаан чачын убакта көрдүм да. Анан дагы бир суроо. Биз эми шаар болдук да. Шаарда көп электр линиялар, чуалгылар жердин астына кириш керек да негизи. Ал долбоор каралган эмес, э? Жок, ал жерде каралбаган. Негизи анан курулуш кылганда туугандар ошол көп мисалга ошол эле Бишкек шаарын алсаңар, чуалгылар сыртта көрүнбөй турабы? Жердин астына кирген. Өлүнкөн өлкөлөрдө ошондой адам боюнда чоң диаметрде трубалар болуп, ичинде коммуникациянын бардыгы, газ, электрификация, суу бардыгы ошонун ичинде болот. Ошол нерсеге бара-бара өтүшүбүз керек. Аз бизде мисалга жасап алабыз, анан кайра бузуп, асфальтты талкалап, ошондой болуп кая турабы? Ошол нерсени сен негизи ал сунуш бергенге эмең барбы, жок? Жок. Колдонбойчуң, э? Жок. Аны архитектор бериш керекчи, генпланга каралыш керек. Генпланга каралып кетиш керек да. Ошол нерселерди сөзсүз генпланга да кошо бекитишибиз керек экен. Жакында генплан кабылданат. Коммуникациянын бардыгын жердин астына киргизгенге аракет кылышыбыз керек. Азыр бизде ар жерде кээ бир жерлерде карасаң, жана Бангладеш болуп кеткен да, чуалгылар. Жердин үстүнөн жанагы өтө кооптуу да. Ушул нерселерди эске алышыбыз керек. Рахмат анда.